Assalamu alaikum. Жашоого машыгуучулар кандайсыздар? Саламатсыздарбы? Жашооңуздар кандай болуп атат? Бүгүнкү түз эфирди офисте өткөрөйүн дедим. Анда эмесе суроолоруңуздар болсо, түз эфирге чыгып суроо берсеңиздер болот. Андыктан биз дагы бул уже тренингдерге уже интенсивный киреше баштадык. Өзгөчө мен кызыгуум көтөрүлдү. Анан азырынча ошол Москвада, Бишкекте офлайн, онлайн тренингдерге баштадык. Кызыгуу көп болгон үчүн, көп эл келген үчүн анда эмесе элдердин кызыгуусу бар деп мен анда программа түзө баштадым. Саламатсызбы дагы бар жолу. Акыркы офлайн, онлайн тренинг аябай жакшы өттү, кызыгуу көп болду, келгендер көп болду. Ал жерде ошо сайкейден баштадык биринчи сабагыны. Сайкей дегенди билбегендер болсо, бул бая подсознаниядан негативтерди чыгаруу 5 мүнөттө, анан ошо подсознанияга киргизүү. Өзү подсознанияга киргизип чыгаруу бул өтө кыйын нерсе, канчалаган жылдарды алат сыяктуу. Бирок ошонун кыска техникасы бар экен, аны үйрөндүм мен өзүм колдондум. Ошол бирөө айтып атат, ушундай оор акыбалда кандай совет бересиз дейт. Кимдин оор акыбалы болуп атат? Саламатсызбы? Акыбал кайсысын айтасыздар? Эмне акыбал боюнча? Сурооңуздарды же жазыңыз, же түз эфирге чыксаңыз болот. Салем дейт, алейкум салем. Казакстандан катышып аткан окшойт. Суроолоруңуздар болсо, түз эфирге чыксаңыздар болот. Кыска жооп берели. Көрө киши эфир түз эми боюнча. Ооба, согуш боюнча деп атат. Саламатсызбы? Жандуу тренинг болот, бирөө суроо бериптир. Азыр жакы эме кылабыз, Чыңгыз мырза менен сүйлөшүп, организация кылабыз азыр. Саламатсызбы? Саламатчылык. Түз эфир сакталат. Эгер сакталганын каалабасаңыз, анда түз эфирден чыгып кетсеңиз болот. Эгер проблема жок болсо, анда түз эфирде калып сурооңуз берсеңиз болот. Кандай? Азыр мен 9 класстын окуучусумун, анан 9 бүтүп кетейин деген оюм бар эле да. Анан кандай университеттерди же болбосо кандай совет бере аласыз деген суроода. 9 бүтүп каяка кетейин деп атасыз? Окууга, программистке же болбосо башка окууга тапшырайын дегем да. Ошо жогорку билим болсо, азыркы училищалар эле да 9 бүтүп кеткенчи, же болбосо чет өлкөдөгү болсо деле кандай совет бере аласыз деген ойда суроода. 9 бүтсөңүз, сиздин бир кызыккан нерсеңиз бар болсо, ошондон баштаңыз. Ал өтө маанилүү. Программист акча табыш үчүнбү же биринчи ошону байкашыңыз керек, эмне каалайсыз. Анан ошол жактан ошол жака коркпой кирсеңиз болот. Келечекте мындай жакшы экен, тигиндей жакшы экен, бул факультет популярный болот экен эмес, именно сизге жаккан нерсеге киришиңиз керек. Рахмат. Эчтекенбиз. Эме да, сиз кандай окууларда окудуңуз эле, мындай ошондойдон маалымат бере кетпейсизби деген. Мен кандай окудум? Мен экономиканы окудум, англистиканы окудум. Диплом экономист. Бирок экономиканы окудум. Экономист болуп иштеген жокмун. Аз эле компанияларда иштедим. Андан азыр көбүнчө өзүм бизнес кылам. Азыр анан мен мугалим болуп иштедим, анан коуч болуп, тренер болуп иштедим. Ошо сыяктуу. Окуу деген мындай, сиз окуганда көбүнчө факультетке көп кызыкпаңыз. Сиз окуганда ошол окуу жайда кандай адамдар окуйт. Мисалы, болот го определенный окуу жайда баягындай чоң кишилердин же окумуштуулардын балдары окуган ошондой окуу жайларды тандасаңыз, ал жерде чөйрөңүз болот, досуңуз болот. Ал досуңуз мисалы аябай акылдуу болсо, сизге таасир берет. Аябай бай болсо, сизге таасир берет. Аябай ыймандуу болсо, сизге таасир берет. Ошондой окуунун көбүнчө билимден дагы көп кругка маани бериш керек.
ошол. Түшүнүктүү. Анан өзүңүздү өнүктүрүү боюнча токтотпош керек. Өзүнү өнүктүрүү деген ошо постоянно өнүгүшүңүз керек. Не обязательно бир сабак оценка алыш үчүн. Мисалы бир сабакка кирип, ошондон жыйынтык алып китеп окуп, анан сизге 5 берсин же ошондой кызыл диплом алайын деп ага эмес. Именно өзүңүздү өнүктүрүшүңүз керек. А өзүнү өнүктүрүү боюнча университеттер жок. Өзүнү өнүктүрүү боюнча ошондой тренингдер бар ушул сыяктуучу. Анан өзүңүз китеп окусаңыз болот. Курстарга барып, тренингдерге барып окусаңыз болот. Үйдөн окусаңыз болот. Анан YouTube'да канчалаган эмелер бар, тренингдер бар, ошолорго катышсаңыз болот. Анан платный тренингдер бар, возможность болсо ошого катышыңыз. Же азыр биз эме кылып атабыз, стипендия даярдап атабыз, баягы мүмкүнчүлүгү болбогондорго, балким биздин курстарга стипендия менен окуганга же жарым стипендия алса болот, ошо сыяктуучу. Ошо. Аракет кылам. Болуптур, ийгилик каалайм сизге анда. Рахмат. Бирөө сурады, Москвада болот. Москвада ушул жума болот, буюрса. Ушул жума дегенде эмки жума болот. Аны кабар беребиз. Тиякта коучтар даяр, местолар даярдап койду. Сайкейди баштайбыз. Ал жерде ошо офлайн, онлайн болот. Мен онлайнга чыгам, ал жерде 2 коуч бар, алар офлайн үйрөтөт. Ошол сайкей боюнча. Акыркы тренинг аябай жакшы болду. Ага дагы баягы келип батпай калгандарга дагы өткөрөбүз. Бекер. Анан чыныгы платныйларда башталып атат уже, анткени сайкейди баягы 1-2-3 сеанста үйрөнүш керек. И плюс ошол жерде сразу негативдер чыгарганды, ошо коуч жардам берет ошол жерде. Алейкум салам. Кандайсың? Жакшы, жакшы. Москвада боло турган тренинг азыр бир мүнөт тренингди Телеграмга да кабарлап коюңуздарбы, Instagram Москвада жакшы иштебей жатат дейт. Москвада Instagram жакшы иштебей жатса, биз WhatsApp'тан беребиз. Анан Кыргызстандагылар менен кабарыңыздар болуп турсун. Эгер Москвада Instagram иштебей жатса, алар ошо WhatsApp'тан сурап туруңуздар, тааныштардан, Максат Муктаровдун Instagramга кирип карап койчу депчи. Ошо сыяктуу. Ассаламу алейкум. Угатама, Алейкум ассалам. Суроо берейин дедим. Жанакы каалоо бар дедиңиз го? Ошол каалоону дагы кантип күчөтсөк болот? Этаптары бар го? Этаптардан өтүп методдор менен жана өзүңө жете турган максаттарыңа ошону кандай күчөтсө болот? Каалоону күчү биринчи максат табыш керек да, биринчи максат табыш керек, Анан максат тапкандан кийин ошол максатты күчөтүү үчүн эмне үчүн деген суроо бар го. Максат эмне, туурабы? Максат баарыңыздарга да кайталап коеюн, максатты зататооч менен жазыңыздар. Этиш эмес. Этиш деген бул жол. Анткени этиш кыймылдайт, туурабы? Максат бул жеткен жер, туурабы? Максат жеткен жер, этиш бул жол, мындай кыймылдоочу де, максат зататооч бул ошол бара турган жер. Зататооч менен жазып, анын жанына эмне деген зататооч да турабы? Эмне десе, машина, үй дагы ким айтат, известность дагы ошондой зататооч жазып максатка. Анан экинчиси эмне үчүн? Эмне үчүн ошол керек, туурабы? Максатты күчөтүү үчүн, баягы каалоону күчөтүү үчүн ошол максатка эмне үчүнгө жооп издейсиз. Мисал айталы, барбы бир максатыңыз? Мисал берсеңиз? Америкага кетүү. Мисалы Америкага кетүү. Америка кетүү максат эмес да, анткени Америка кетүү бул глагол болуп атат, туурабы? Ошол. Америка баргандан кийин бирдемке болот ал жерде, туурабы? Ошону зататооч кылбайсызбы Америкага кетүү дегенде? IT программированияны окуш керек. Америкага кетүү, IT программированияны окуу, булар глагол болуп атат. Значит, Америкага баргандан кийин, айтын окугандан кийин не болот? Ишке киресиз, туурабы? Жакшы ишке кирүү, иштөө, акча табуу деген булардын баары этиш. Түшүнүктүү болдубу? Сиздин максатыңыз зататооч болушу. Мисалы, бактылуу үй бүлө, ушунча акча, туурабы? Ийгиликтүү адам болуу ошол сферада экен. Сиздики андай ийгилик экен. Ошо сферада ийгилик болосузбу, балким башка жерде ийгилик болосузбу, айырмасы жок да, туурабы? Сөзсүз ошо сферада ийгилик болуш керек. Мисалы, аябай жакшы жазуучусуз, жакшы сүрөт тартасыз, ийгиликтүүсүз. Ошо зататооч. Ошо бир
Gördünüz, ойлонуңуз. Главный максатыңыз зат атоочу болушу керек. Ушуну жакшы жазып алыңыз. Зат атооч. Бул өзгөчө эмеси бар. Мааниси бар. Зат атооч. Баарыңыздарга айтам, зат атооч. Что? Эмне деген. Экинчиси эмне үчүн? Ушул мисал айталы, ийгиликтүү адам дедиңиз, туурабы? Ийгиликтүү адам дедиңиз, адам. Мен ийгиликтүү адаммын, ошол ийгиликтүү адам деген максат болду мисалы. Андан кийин эмне үчүн дегенде, ошого канчалаган жакшы жооп тапсаңыз, анда ошол каалоо күчөйт. Эмне үчүн ийгиликтүү адам дегенде, Кыргызстанга салым кошом, апам аябай, апам не дейт, апамды аябай кубандырам. Дагы эмне дүйнөдөгү элдерге эме кылам, менин болочокто келинчегим аябай гордиться этет, анткени мен ушундай ийгиликтүү адам болдум деп келинчегим мени аябай жакшы көрөт. Дагы эмнени кааласаңыз, туурабы? Атыңыз ким эле? Рүстөм крутой парень болот деп. Эми ал не важно, ичиңизде главный эмеңизди кылышыңыз керек да, баягындайчы. Ошо эмне үчүнгө жоопторду аябай тапсаңыз, ал элдики эмес, өзүңүзгө болсо ошондо күчөйт. Именно өзүңүзгө туура келип калса, ошол жоопторчу, анда аябай күчөйт. Азыр көбүнчө биздин жооптор эме болот, ийгиликтүү болушум керек дейт да. Неге дегенде, эми Кыргызстанга салым кошуш керек, чет тил билиш керек, булар элдики да, үй алыш керек аса. Именно өзүңүзгө терең кирсеңиз, өзүңүзгө аябай жакшы жүрсө, мисалы мага мондай болот да, эмне үчүн дегенде, мисалы мен мировой коуч болом деп атам да, туурабы? Мировой коуч болсом, эмне болот десе, эмне үчүн дегенде, мисалы элдин эмесине, мирдеги коуч болуп атасың, элдер угуп атат бир. Анан ошо Кыргызстандан чыктым, жөнөкөй эле айылдык бала ошо дүйнөдө мир болду, ошо сыяктуу. Анан мындай келгенде, действительно ошончо нерсе, мисалы Кудайдын баягындай берген эмеси бар го, бизге берген ушундай ныматыны монда көрсөтсөң, мисалычы, анда Кудай айтат да сага, ушундай кулума ушундай нерсе берсем, бул развивать этип, ушунча кылып өнүктүрүптүр деп туруп, Кудай аябай ыраазы болуп сүйүнсө, анда дүйнөдө элдерин сүйүнгөндөрү не важно болуп калат да, туурабы? Мисалы ошончалык баягындай адам өзүнүкүн табыш керек да, ошондой аябай күчтүү. Мен да мисалы түз эфирге чыккым келет да, бүгүн дагы жумуштарым бар, бирок түз эфирге чыккым келет. Неге дегенде, ошо ичимден бирдемке эме болуп атат да, ошо сыяктуу. Адамдын ичинден келген нерсесини токтотуш кыйын да. А элдики болсо токтотуш оңой. Мисалы элдики деген сырттан мындай кылыш керек дегендер. Керектерди баягы адамга күч берет. Ал сиздики эмес экен. Значит, өзүңүздүкүн табышыңыз керек. Ошо сиздин сурооңуз айттыңыз. Каалоону кантип күчөтөбүз? Каалоону күчөтүү деген сөз, штону койдуңуз максатты, ошол максатка каалоону күчөтүшүңүз керек да, туурабы? Эгер максатыңыз жок болсо, эмнеге каалоону күчөтүш керек? Туурабы? Каалоодон мурда, каалоону күчөтүүдөн мурда биринчи эмне каалаганды билиш керек. Что да, аны зат атооч болуш керек, эмне деген. Анын жанына эмне үчүн жазыш керек. Андан кийин ошо эмне үчүнгө кандай сонун, искренний, чоң, аябай күчтүү жооп болсо, анда каалоо ушунчалык эме болот да, көтөрүлөт. Ойлосоңуз, Үрүстөм, туурабы? Канча жаштасыз? 22. Үрүстөм, элестетиңиз, 22 жаштасыз. Каякта жашайсыз? Бишкекте жашайсыз. Үрүстөм 22 жашта ушунчалаган, мисалы, англис тилди ушунча жакшы билет. Кыргызстанда туруп алып аңгиче ушунча укмуш. Анан дүйнөдөгү эмелерди билет, ошо аңгиче билген үчүн ушундай дүйнөдөгү болгон окуяларды билип, эмелерди үйрөнүп, ушундай чоң көп акча таап атат. 22 жашында ушундай ойлору бар экен, пикирлери бар экен, могуларды билет экен десе, туурабы, мисалычы? Азыр мындай болот да, айт барып буюрса айтыны үйрөнүп, анан азыр эң актуальный болгон трейдерство деген бар го. Трейдинг. Ошону үйрөнүп менен кетиш керек болот да. Неге керек болот? Ошо менен буюрса кетебиз да. Керек деген, ошо билбейм, ошол жак жагып атат да. Окей, проблема жок. Эмне жакса каалап кете бериңиз, ал эмес жок. Бул жерде иши да тереңирээк ойлонушуңуз керек да. Тереңирээк ойлонгон деген мындай нерсе. Азыр сиз действительно баягы чоң астыдагы максатыңызды таап алсаңыз, фантастика максатыңызды азыр билесиз, каалаганыңызды билесиз да, туурабы? Просто азыр эмнеге мынтип решение беришиңиз мүмкүн, анткени элдер ушуну кылып атат да. Барып атат, ошо айтыны үйрөнүп атат, анан трейнинг же IT технология, тракка иштеп атат. Биздин билген телевизордон же Инстаграмдан же интернеттен көп көргөн нерсебиз ошолорду кылып кетип атабыз да, туурабы? Бул аябай жакшы нерсе, конечно, алдыңкыларды көрсө аябай таасирленет, эме кылат. Бирок ушуну кылып атканда, андан сырткарыдагы жөн эле кылбасаңыз деле,
мына азыр бүт айтканыңыз жазыңыз, анан унутуңуз, дүйнө мүйнөнү, ким кыргыз мырзылдарды, эме үнтүрлү ичиңизден келген не каалап атасыз, фантастика нерселерди да жазып коюңуз. Анткени жолдо кетип атканда, мисалы бул макул болбойт болсо, ушундай фантастика болмок беле. Бирок жазып коюңуз жөнүндө. Анан жолдо кетип атканда ошолорго возможность чыгып калат. Анан сразу өтүп кетесиз. Хотя айтиге бардыңыз, Америка турдуңуз, бардыңыз, трейдинг кылам дедиңиз, карасаңыз сизге именно жаккан бир эме чыгып калды, именно ошондой чоң компания чыгып калды. Ал эмне экен? Мисалы айталы, менеджер же бирдемке, башка бирдемке отрасль, туура, башка бир эме чыгып калды, сразу кирип кетебиз. Ал именно сиздики, сизге жаккан нерсе. Анткени сизге жаккан нерседе аябай күчтүү болот. Сизге жакпаган нерседе өзүңүз кыйналасыз. Анткени сиздики эмес. Сиздики эмес болсо, сиз постоянно мындай дисциплинада болушуңуз керек, эме кылыш керек, конкуренттик карашыңыз керек, конкурентно способный, ошону кыйналасыз да. А сизге жаккан болсо, конкуренттер карабайсыз. Конкурент өсүп атабы, түшүп атабы, конкурент ишиңиз жок. Мен Максат Муктаров, коучмун, туурабы? Менин конкуренттерим бар болсо, башка коучтар, Кыргызстанда, дүйнөдө. Мени анча кызыктырбайт да алчы. Мага жагат, жаккан үчүн кылып кете берем. Менден өчпөйт да, ичимде тура берет. Ал Кудай берген нерсе да. А эгер сиздин ичиңизде болбогон нерсеге таймашсаңыз, мындай узун мөөнөттө калбайт, же акча келгенден кийин, уже акча келди, уже акча достаточно болгондон кийин ошо айтын каалабасаңыз таштап коесуз. Ташталбаган нерсе ичиңиздеги нерсе. Маргулан Калиевич да айтат, аз акчадан көп акчага эмес, жакпагандан жакканга карап кетти. Түшүнүктүү болдубу? Аз акчадан көп акчага эмес, жакпагандан жакканга карап кетти. Мисалы иштеп атасыз да, бир аз акча таптыңыз, жакпаган иште иштеп атасыз, мисалы да, анан бир аз жага турган иш чыктыбы, мисалы сиздин ичиңиздеги жага турган иш, ошол жакка карап ойсуз да. Ошондо күчтүү нерсе. Эң күчтүү киши адамдын ичиндеги болгон нерсесини өнүктүргөн киши. Аны эч ким токтото албайт. Анткени анын ичинде өлбөйт да. А берки определенный нерселер адамды токтотуп коет. Мисалы жакпаган иш болсо, акча бербей койсо, сиз кылбай коесуз. Туурабы? А жаккан иш болсо, акча бересиз да кыла бересиз, күчтөнө бересиз. Ошо. Эме деген бар го, метод Наполеона деп. Тос беле? Наполеон Хилби. Думай богатей. Не бар экен? Жазганда жанакы өзүңдө жок сапаттарды жазганда кайра ошол эме күндө жазып бергенде кайра пайда болот дегенчи, ошол туура эле? Өзүңдө жок сапаттарды. Мындай нерсени билем, аны тош жаза берсең дегенде ошону каалайсың деген мааниге да келиши мүмкүн. Мындай да, биринчи 22 жашта үрүстөн Кыргызстанды туура, биринчи өзүңүздү кабыл кылышыңыз керек. Мен ушул состояниема аябай ыраазымын. Ыраазы болушуңуз керек. Bir kemçildiğiniz yok. Данный момент эч кандай кемчилдик жок. Адамдын эч кандай кемчилдиги жок. Кудай бүт барысыны кынтыксыз жараткан. Көзү, кулагы, тили, ою, зейни баары иштеп атат. Бирок Кудай адамды жаратканда конечнокту берип койгон эмес да. Ушунчалык мен мисалы төрөлгөндө эле жет тил билип төрөлүп моундай болгон эмес. Туурабы? Бир чымчык төрөлсө эле эмне кылат? Уча баштайт, туурабы? Инстинктивно. Уже сразу ал уже келгенде программа болуп келген да бул дүйнөгөчү. Торпок төрөлсө эле сразу эмчеге эмип, мындай туруп, апасын таанып, туурабы? Ошо сыяктуу. Булар жаныбарлар ошондой программа менен келген да. Адам баласы эчтеке жок келген. Мындай жөн эле ыйлаганды билет, анткени тамак жеш керек. Анан баягы бир каттуу звуктан коркот. Эки мындай кичинекей способный. Бирок Кудай адамга мээ берген үчүн, акыл берген үчүн, зейин берген үчүн, психологический энемелер берген үчүн адам аны совершенствовать деген бар да, баягы өнүктүрүш керек. Ал адам колунда. Ошого сиз мисалы төлөгөндө муну билем эмес, эч ким билген эмес. Азыр крутой кишини айтыңыз дүйнөдө, Илон Маск. Илон Маск төлөгөндө мынтип төлөгөн жок да, туурабы? Анын колуна берген Кудай. Кааласаң үйрөн, китептер турат деген. Кааласаң үйрөн, Instagram турат деген. Кааласаң үйрөн, YouTube турат деген. Кааласаң үйрөн, Максат Муктаров мына коуч болуп канча жыл коротtu деген. Ошону үйрөн деген. Андан адам үйрөнүш керек. Үйрөнгөндө. Ал кыйналып үйрөнбөйт. Адам үйрөнгөндө бактылуу болот. Адам өскөндө, өнүккөндө бактылуу болот. Эгер өнүкпөсө, бактысыз болот. Ошон үчүн бактылуу болуунун бир себеби да өнүгүш керек. Мисал айталы, мен кызым бар эле, төрөлгөн, туурабы? Төрөлгөндө эч кыймылдабай жатат. 1 айдан 3-6 айга чейин ушундай.
Анан кийин уже 6 айдан өтүп калгандан кийин мындай тоголоно баштайт да, дивандан түшүп кетиш мүмкүн. Уже жыла баштады дейбиз. Отура баштады. Баса баш сүйүнө беребиз да, каждый прогрессине сүйүнө беребиз, баламдынчы. Же өзүмдүкү. Ушунча акча таптым эле, азыр дагы көбүрөөк таап атам. Же сиздики мисалы. Мынаны билетмин, аз дагы мынаны билдим. Көрдүңүзбү, бул бакыт берет сизге. Бир нерсени үйрөнгөн бул адамга бакыт берет. Өнүгүү барабар бакыт. Өнүкпөй калсаңыз, мындай токтоп турбайсыз эч качан. Өнүкпөй калсаңыз деградация болот. Деградация деген дагы билгениңизди билбей каласыз, мындай түшө баштайсыз. Ошого адамга стресс болот. Ушинтип эле жашай беремби деген сөздөр ошол жактан келет. Ушинтип эле жашай беремби деген киши өнүкпөй калган. Ошондой сөздөрдү алып келип кандай? Мисалы бир күнгө окшошпосун дейт го. Бир күнүн бири нерсени үйрөнсөң, экинчи күнү эки нерсени үйрөн депчи. Ошондой кээде ситуациялар болуп калат го, мындай стрессовый адамдар түшүп кетет. Мындай бүгүн анча болбой калды күнүм, эме жыйынтык жакшы, бүгүн бир нерсени үйрөнө албай калдым деп. Ошо өзүнү жемелейт, туурабы? Жемелеп өзүн кайра паска түшүрө берет. Эми мындай, ал жемелеген деген нерсе, мисалы бир жаш баланы ойлоңуз, жаш бала эч качан өзүн урушпайт. Жемелебейт. Андай понятие жок. Ал каждый нерсени жакшы көрөт. Менде мындай бар, мен мындай, мына чоң болуп калды, мен балам бар, мен чоң экенмин, узун экенмин дейт да. Классымда мени узун дешти дейт. Мен мындай экен, только жакшы жагын айтат. Жаман жагын айтпайт. Жаман жагыны бизге кийин киргизишкен. Сен аны кыла албайсың деп, мынака ушундай да болобу депчи, мисалы. Анткени ата-энебиз дагы психолог эмес. Туурабы? Ата-энебиз да бала тарбиялап, кантип психолог болгонду билбейт. Мугалимдердин кээбикиде билбеши мүмкүн. Мисалы да, мындай обществода андай атайын адамды монтип өстүрүп, аябай чоң кылып эме кылганга мындай обществода тур эмес. Ошон үчүн бизди урушкандан кийин, чоңойгондон кийин уруша турган киши жок, туурабы? Мен Кытайда жашайм, менин ата-энем жок буяктачы, ата-энем Итагиле Раматы. Башка мугалимдерибиз жок, мурда урушкан мугалимдер, туурабы? Анан эч ким жок болгон үчүн анан өзүбүздү урушабыз. Биздин оюбузча, мен өзүмдү урушсам өнүгөм деген ситуация бар. Андай кылса да болот. Өзүңдү урушуп өнүктүрсөң да болот. Бирок анын проблемасы эмне болот билесизби? Анын проблемасы анда только урушуп туруш керек. Өзүн только жемелеп туруш керек. Ал бирок жаман жагы, нааразычылык болсо, анда Кудай ага бербейт да. Бербейт деген сөз, ал Кудай ушунча берип атса деле, бул деле аз, давай көбүрөөк болуш керек, же мындай деп нааразы жашоо. Анда өнүгүшү акырын болуп калат да. Эң жакшы өнүгүү биринчи өзүнү каалаш керек. Өзүнү кабыл кылыш керек. Жанагы урушкан деген ментальный привычка. Жемелеген деген адамда ментальный привычка. Башка бирөө уже чоңдо урушпай калды, биз чоңоюп калдык, эми ким урушат? Өзүбүздү өзү урушуш керек да. Бирден болсо мынтип болот. Даже мен коучинг кылып атканда чоң эле байкелер мынтет да. Мындай бир аз жакшы иш болуп калса, акча тапсам эле, сүйүнбөй, өзүңдү эме кыл деп, баягы өзүнү мындай ылдыйга тартып эме кылып турат да. Ал жерде сен сүйүнүшүң керек. Неге сүйүнбөйсүң? Анткени ошентип өскөнбүз да. Сүйүнүү деген Кудайга ыраазы деген сөз билдирет да. Кудайга шүгүр. Ал эме эмес, мен моундаймын, крутоймун, андай эмес. Просто келди, ушунчалык Кудайга ыраазы болдум, сүйүндүм. Ошол сыяктуу. Ошондо эме болот. Мен ошондон кийин үйрөнгөндөн кийин мен азыр өзүмдү жемелебейм. Мен мындаймын, тигиндеймин. Анткени мен да өзүмө чужоймун. Туурабы? Мени Кудай берди да, могу сүйлөп аткан көзүм, кашым бүт баары меники эмес да. Кудай берди. Мен скафандр бар го мындай. Рухум келди да, могу денени кийди да. Бул кол, кулак меники эмес да, туурабы? Мен жасаган жокмун да, туурабы? Муну Кудай берди, аманат, мисалычы. Мен неге көзүмдү жамандайм? Мен көзүмдү өзүм жасаган жокмун да, туурабы? Мен неге эме кылышым мүмкүн, критика кылышым мүмкүн өзүмдүн поведенияларыма, туурабы? Кылган нерселериме. Бирок ал жерде дагы жанакы айткандай өзүңдү жамандоо эмес мындай. Өзүңдү мактап кеткениң дагы жакшы. Мактаган дегенде өзүм мындай деген эмес. Просто кабыл кыл, биринчи адам өзүн кабыл кылыш керек. Мен кандай болсом ушундай, Кудай берди, ыраазымын. Окей, анан бир аз өнүккөн сайын сүйүнө бериш керек. Ошондо өнүгүп кете берет. Жанакы айткан нерсе, өзүмдү урушпай калсам, өнүкпөй калат экенмин деп туруп, өзүмдү урушушум керек болуп калат. Ошондой. Адам өзүнүн урушканын кереги жок. Ал просто привычный эме. Ал деген сөз, кандай десем, бир нерсеге умтулуш керек. Бир нерседен качпаш керек. Эки нерсе менен чуркайт да адам астага кетет. Бир коркот, качат. Бир жакшы максаты бар, ага умтулат. Түртүлөт жана тартылат. Тартылат деген максаты бар. Тартылат, түртүлөт деген бир нерседен коркот. Акчам калбай калбасын, ушундай болуп калбайын, ушундай эле жашоо өтүп кетпесин, дагы ушундай сөздөр мененчи, отрицательный сөздөр менен. Анда адам өзүнү коргойт. Коргогондо адам өнүкпөйт.
Коркпойсо, анда уже астыга карай умтулат. Ограждение жок болуп калат да. Анткени сиз астыга бир жака баргыңыз келип атат. Бир нерседен качкан жоксуз. Көбүнчө адамдар үйүм жок, машинам жок, ошо катуу иштейт, 35-40 жашка келгенде үйдө бар машинасы болгондон кийин анан болду. Андан кийин токтоп калат иштеп. Неге дегенде, уже түртө турган нерсе жок. Мурда үйүм жок эле, машинам жок эле деген бар да. Үй алды, машина алды, болду, анан эмне кылыш керек? Жок. Максаты жок. Пусть ага чейин жөн максат койсун. Мисалы менин максатым ошо дүйнөгө салым кошуу. Bir адамдын баягында определенный проблемасын чечүү, анан адамдагы бечаралык оорунан чыгаруу аны. Адам бечаралык оорунан чыкса эле аябай күчтөнөт. Анткени анын ичинде аябай көп күч бар. Көбүнчө ошону баягы өсүп атканда аны күчтөрдү эме кылып мындай, кандай шак сындырып койгон, баягылар өспөй калганда. Күчтөрчү. Ошого менин задачам көбүнчө коучинг кылганда адамдын ичини ачыш. Мындай чыкканда адамда ошол күч бар. Анткени буну Кудай берген. Көчөдөн бирөө келип ачкан кереги жок. Ал ичиңизде. Көчөдөн келип ким канча нерсе кылса дагы, сиздин ичиңизде өзүңүз ачпасаңыз, анда ал чыкпайт да. Ошону үйрөнүш керек. Ошондо коркпой калат адам. Кудайга ишенсе коркусу аз болуп калат. Бүгүн да жана суроо берди, жана кризисный ситуация эмне кылыш керек деп. Биринчиден, жана согуш азыр, согуш болуп атат, доллар көтөрүлүп атат, анда мындай деп эме болуп атат, паника болуп атабыз го. Эми рискованный жаман болуп атат да, мурда көнүп калдык деп. Биз мындай любой нерсе риск да. Бул дүйнөгө келгенибиз да риск. Эми риск дегенде мисалы бала чуркап бартып жыгылып түшүшү мүмкүн да, туурабы? Бутун сындырып алышы мүмкүн, авария болушу мүмкүн, самолет түшүп кетиши мүмкүн, жардам кылышы мүмкүн. Баардык булар риск да. Көрдүңүз, ошондо кантип чыгыш керек? Ошондо баардыгын контроль кылган бирөө бар да. Кудай бар. Даже биз балабыз басып кетсе, жыгыласын деп бай жыгытабыз да анычы, баягы жыгыласын баягы сомнение кылып, Кудай буну кармай албайт, мындай деген сыяктуу да. Ошондой сомнение чыгат. Мен дагы азыр согуш убагында бир аз эме болуп атам, мындай определенный эмне болуп кетет, тигиндей белгилүү эме болбой атат да, менин да ичинде баягындай определенный эме ойноп атат. Бирок азыр мен буну сайке колдонуп, дагы диндеги эмелерди ишенич, Кудайга ишенич көтөрүп туруп, аны жеңиш керек да. Анткени буну жеңе албаса, анда адам коркуп, сизге эчтеке кылган жок, ошол эле ордуңузда турасыз, коркуп атасыз да. Эгер көбүрөөк билимиңиз болсо, комета жерге түшөт, андайлар дагы бар да, азыр кометалар да мындай жердин астында, жерде тийип өтүп кетип атат азыр. Астрономияны билгендер, о комета эмки айда келип экен, вдруг тийип калса, жер жарылат, андан коркуп берет. Түшүндүңүзбү? Анда бүт нерседен коркушубуз керек. Түшүнүктүү болду? Ошого итак эле азыр монтип дем алып атабыз, дем берип атабыз, эртең өлүп калышыбыз мүмкүн. Бирден көп калат. Аябай көп нерсе да, көп нерсе бар. Вирус кирип кетиши мүмкүн, туурабы? Тамак исем эме болуп калышы мүмкүн. Тигинде аны ойлой берсеңиз, анда итак эле ошону чечиш үчүн итак эле бул дүйнөдө Кудай бар, бизди төрөлөктөрдө бар болчу, бизди бүт состояниябызды билет, Кудайга ташта деген техниканы адам үйрөнсө, сезсе, уже коркуусу азаят. Ошол. Жанакы суроо берди, кандай эме кылабыз деген. Кудайга ишенүү. Мындай, Кудайга таштоо. Действительно, биз азыркы дүйнөдө болуп аткан нерсени биздин колубуздан келиши кыйын, туурабы? Анткени ал колубуздун сыртында аябай чоң нерселер, туурабы? Вирусту кантип контроль кыласың, согушту кантип контроль кыласың. Ошол. Биздин колубуздан келген нерсени Кудайга таштаганды үйрөнүш. Кудайым кандай болсо да, сен эң жакшысын билесиң деп туруп, ага таштап, өзүбүздүкү эмне? Өзүбүздүн колунан келе турган нерсе эмне? Не кааласаңыз, ошону кыла бересиз. Аз Instagram ачып үйрөнгөн бирөө кармап турабы? Жок, кармаган жок, туурабы? Просто бизде привычно бирөө молодец демейинче кылбайбыз да. Ошончо кылбаган үчүн эмне кылабыз? Ошолор күтүп отура беребиз. Мен жакында эле бир дагы жаңы техника үйрөндүм. Катышкандар болсо, күтүү деген техниканы үйрөндүм. Үйрөндүм дегенде мындай илхам келди. Күтүү деген сөздү билесиздер да, күтүү. Мисалы, жөн мисал кылыш үчүн, баягы бир компанияда начальник жумушчуну күтөбү же жумушчу начальникти күтөбү? Собрание болуп атат. Кандай дейт? Собрание болуп атат, чогулуш болот дедик бир компания, чоң компанияда. Анан жумушчулар эрте барып туруп начальникти күтүп туруш керекпи же начальник барып отуруп жумушчулар келе экенсиңер, келбейсиңер деп күтүп отурабы? Начальникти күтүп турушат. Келип начальник күтүп турушат, туурабы? Эми караңыз, начальникти жумушчу күтөт, туурабы? Эми караңыз, Кудайдын тагдырында биз күтөбүз. Кудайдан келген нерсе. Мисал айталы, намаз кылган кишилер болсо, убакыт кирмейинче кыла албайбыз, туурабы? 5 намазын кыламыз, убакыт кирбей эле кыла беренсе болбойт. Убакыт күтүш керек. Анткени Кудай айткан, анда мурда кыла албайсың деген, туурабы?
Анда биз күтөбүз. Төрөлүш үчүн 9 ай. Болбосо баарында Оптум кылып окуп койгонбуз, Анан 9 ай бала төрөлүшкө күтүш керек. Бул жаратылыш да, Кудайдын койгон нерселери да, туурабы? Буну күтөбүз. Бирок Кудай адамды, именно адамды бул ааламга, бул дүйнөгө начальник кылып жараткан. Халифа деп койду. Адам бул дүйнөдө бүт нерсе адамга кызмат кылат. Күн, жаныбарлар, тош, тапырак, суу, циркуляция, баардык нерсе адам. Бул дүйнөдө эң чоң даражада турган адам. Кудай адамга берген да, ошон үчүн адамды ошондой кылган. Эми бул дүйнөдө адам начальник. Ал деген сөз, Кудайдан келген нерсени күтөбүз. Бирок бизге берилген нерсе, биз уже начальникпиз, каалаган нерсеңди кыласың уже. Каалаган нерсени кыласың дегенде, неге мен азыр бирдемке кылайын деп күтүп отурушум керек бирөөнү? Бир кишини, же бир нерсени, же убакытты. Убакыт да бизге берилген. Убакыт да бизге иштейт. Туурабы? Значит, мен бирдемке кылышым, мен ушуну күтүп отурайын деп, убакыт мага начальник болбош керек да, туурабы? Мен убакытка начальник болушум керек. Туурабы? Бир иш кылам, бир максатым бар, ага жетти, мен начальникмин, өзүм максатыма кете берейин. Неге бир адамды, бир нерсени күтүп ага тапшырам? Ал Кудай эмес да, ал начальник эмес, туурабы? Ал киши начальник боло албайт мага. Ал нерсе начальник боло албайт. Андан күтө албайм менчи. Мен кимден күтөм? Кудайдан күтөм. Кудайдан келген нерсе күтүү бар. Менин колумдагы нерсени күткөн кереги жок. Кааласаң барып кыл. Туурабы? Ким кармап турат? Эч ким кармаган жок. Ошон үчүн мисалы намаз убакыты келгенде дагы чыгарымды күтпөй, мисалы киргенде сразу уже намаз убакыты киргенге чейин күтүшүбүз керек, анткени күтпөсөк болбойт, анткени күтүш керек. Намаз убакыты киргенден кийин сразу кылып кой, сен эмне күтүп атасың сыяктуу. Мен өзүм ошондой бир адаптация кылдым да. Кааладым, сразу кылдым. Ким мени контролдоп атат, ким мени кийин кыл, азыр кыл деп атат, мисалычы. Андан кийин ошондон кийин каалаган ишин кыла берем, мисалы. Ошондой бир эме болду да, магачы эме ачылыш болду. Ошо жакынкы үйрөнгөн эме баягы мындай күтүү деген сөз. Ошон үчүн сиздер баарыңыздар ошо жашоого машыгуучулар айтам. Определенный жаратылышты же Кудайдын закондоруну аны күтүшүбүз керек. Анткени биз бир убакта мисалы өсүп кетпейбиз, туурабы? Өсө албайбыз да, жаратылыш туурабы? Бир убакта мындай болуп кетпейт, же бир убакта анткени Кудайдын койгон закондору бар. Бирок Кудай калганын өзүбүзгө берген. Биз начальникпиз бул дүйнөдө. Жашообузга начальникпиз, туурабы? Эмне кылабыз анда? Жакшылык кылам дедимби, эмнеге күтүп атасың? Барып кыла бер. Бирөөдөн эме күтүш керекпи? Бирөө начальник, молодец, кыл, же кылба деп бирөөдөн отчет күтөбүз. Жок. Кудай именно бизге берген, сен өзүңдүн колуңда тагдырың деген. Бар аябай жакшылыктар кыл, жакшы нерсе үйрөн, бирөөгө жылмай, кылып кете бер, эчтеке эме кылчы. Сооп таап кете бер, токтоп турба дейт да, сооп таап, анан чоңойгондо сооп табам, анан чоңойгондо мындай иштер болот, ал көрүң шарттанган ал. Ошон үчүн азыр сиз эркинсиз, каалаган жакшылык кылып кете бересиз. Оюңузга эмне келсе кылып кете бересиз. Эч кимден сураган кереги жок, эме кыл, жакшылыкты мен бирөөгө барып жылмайм, жакшылык кылайынбы деп эме кылганда ата-энебизден сураган кереги жок, жакшылык кылып кете бериңиз. Өнүгүп кете бериңиз ошо сыяктуу да. Колуңузда деген түшүнүш керек да, ошо бечаралыктан чыгуу деген ошол. Кудай адамга бул дүйнөнү ошентип жаратып бизге сунган да. Этти биз жеп атабыз, туурабы? Чымчыкта мисалы тоок эти жейбиз, уйдун эти жейбиз. Булар уйлар биздин этибиз жесин деп жаратылган эмес да, туурабы? Адамдын этини адам уйга кызмат кылсын деген эмес да. Уй адамга кызмат кылат, чөп адамга кызмат кылат, туурабы? Күн адамга кызмат кылат, баары адамга кызмат кылат. Бирок адамдын эмеси эмне билесизби? Ушунча нерсе адамга кызмат кылса, адам эмне кылыш керек анда? Адам колдонуп ошонун баарын эмне үчүн ошолор берилген? Кудайга кызмат кылыш керек болсо бизге мүмкүнчүлүк. Кудайга кулчулук деген сөз жанагы Кудайдын эмелерин күтүү деген мындай да, мисалы бир концерт болсо, 10 эме бар, номер бар, Ошо биринчиден чыгып ал жерде организаткен киши сен могу акырында 10 номердесиң, 10 аягында чыгасың деген да. Ал 10 номер аягында чыкса, баягы концерттин 1-2 болуп, анан жакшы бир концерт болот да, гармонийчи баягы бир тема болуп бүтөт да. А жана 10 номерде биринчи чыга калса, уят болуп калат да, мындай түшүнүксүз болуп калат да, баягы ал эме болуп калат. Ошо сыяктуу Кудайдын айткан нерсесин Кудай жакшы билет да, биздин бүт жашообузга ошо убакыт келгенче күт, же буну мындай кылсаң күт деген сыяктуучу. А биз жок, болбойт, тезирээк болсун, күтпөй, мына сразу болсун десек, сразу макул, сразу болсун десе, сразу болуп калса эмне болот? Адам уят болуп калат да, анда адамга зыян болуп калат. Ошо сыяктуу. Ошого бул жердеги нерсе бир
күтүү деген техника боюнча Мгм. Кудайдан келген определенный жаратылыш нерсени күтөбүз. Анткени ал жерде күтпөй сразу болуп келсин, мындай болуп келсин десек, ал эме болуп калат. Кудайдын тагдыры менен болот. Өткөндө бирөө айтат да, ушинтип кааладым, үй алам, тигиндей дедим, бүт неме кылдым, анан уже болбой калды, анан мындай унутуп калганда, анан ошондой кийин үй болуп калды деп атат да. Көрдүңүзбү? Бул жерде именно Кудай качан болоорун билет. Анан как раз алдым эле дейт, мен алып долларга алмаштырганымда дейт, доллар уже 95-ке чыгып кетти, мисалы. Мындай эң жакшысын Кудай билет да, убактынча. Ошого тагдырдын убактысына баш ийиш керек. Ошондо адамга жакшы болот. Ошо сизде мисалы бирдеме каалап атасыз да, тезирээк барып калсам экен, тезирээк мындай болсо экен, же мындай болуп атпайбы, мисалы күтө албай атпайбызбы? Туурабы? Тезирээк болуп калганда анда башкача нерсе сизге зыян болуп калышы мүмкүн. Кудай сизди көрүп турат, туурабы? Как будто эч ким укпай калды эме жок. Сиздин эмне ойлоносуз, эмне ойлонуп, эмне боло турат, эмне кыла турганыңызды баарын билет, келечегди да билет, туурабы? Кудай сизди жакшы көрөт. Эмнеге жакшы көрөт билесизби? Жок. Кудай сиздин жакшы көргөн себеби анткени Кудай сизди жараткан. Аны түшүнүш үчүн сиз мисалы бир сүрөт тартасызбы дегеле? Мисалы бир сүрөт машина тартасыз, туурабы? Сүрөт тарттыңыз, барбы азыр жаныңызда? Көрөсүзбү? Азыр жок экен эле. Машинаңызды билесиз, туурабы? Көрсөттүңүз дейли. Анан баарыбыз аябай жакшы турбайбы? Сонун тартсын десе, сиз сүйүнөсүзбү, сүйүнбөйсүзбү? Көрсөттүңүз, жаман тартыпсың, мындай да болмок беле десе, сиз сүйүнөсүзбү, сүйүнбөйсүзбү? Сүйүнбөйсүң. Сиз аны сиз тарттыңыз, туурабы? Сиз тартканыңыз үчүн сиз сүйөсүз. Анткени өзүңүз тарттыңыз аны. Кудай да сизди монтип кашыңызды жасап, бир-бирден чачыңызды эме кылып, монтип комплексный кылып жаратты да. Ошо жараткан нерсесин сүйөт да. Ошон үчүн Кудай баарыбызды сүйөт. Ошого Кудай баарыбыз билиш керек, баарыбызды Кудай сүйөт. Не только бир эле кыргыз эмес, адамзаттын баарын сүйөт. Орустарды, американцы, африканцтар, Кытай, Мытай. Мен өткөндө оюма келди да. Тиги дүйнөгө барганда баарыбыз тиги дүйнөгө барсак, американцтар силер бияка тизилгиле, кыргыздар силер бияка тизилгиле, анан орустар бияка тизилгиле болбойт да анда. Андай нерсе жок аякта, туурабы? Адамзаты бар. Кантип эме кылат? Ошо ата энеңе кандай урматсыздык кылдым, кантип жашадым, эмнени үйрөндүм, эмнеге эме болду деген сыяктуучу. Ошо сыяктуу. Ошого бул нерселер эме, кандай десем, адам баласы өткөндө биз мындай чоң тагдыр боюнча сиз кыргыз болуп төрөлдүңүз, ошо 22 жаштасыз, азыр Бишкекте жашап атасыз. Мына сиз төрөлгөн жериңиз сиз тандай албайсыз, туурабы? Бирок Кудай айткан, не важно, сен любой жерде төрөлө беришиң мүмкүн. Кудай любой жерде төрөлтүрөт да, туурабы? Американец болуп калышы мүмкүн, африканец болуп калышы мүмкүн, пакистанец болуп, индус болушу мүмкүн. Бирок адамдын колунда кийин каалаган нерсе, мисалы, азыр каалаган өлкөңүзгө барсаңыз болот, туурабы? Каалаган жакка барсаңыз, максат коюп, эме кылып иште ошол жака жетсеңиз болот да. Бул уже өзүңүздүкү да. Ошого Кудай бизге определенный потенциалдарды берген, аны өнүктүрүү өзүбүзгө. Эгер аны сразу берип койсо эмне болот билесизби? Адамга кыйын болуп күч келип калат да. Ал просто биз этаптардан өтүш керек экен да, ошого жетиш үчүн. Этаптардан өтүш керек деген моунда кыйналып эмес. Адамга ал жагат. Айттым го, өнүгүү деген бул бакыт деген сөз да. Азыр мен сизге действительно азыр каалаган максатыңыз сразу берип койсом, ошо, короче, миллиард долларыңыз бар, машинаңыз бар, Бишкектесиз, Бишкекте миллиардер, 22 жашта бала жок. Единственный сиз. Ал шак келип калды. Анан эмне кыласыз? Чай ичесиз, бүт нерсени кыласыз, дагы бирдемге кыласыз, коноктор чакырасыз, ошо оюңузга эмне бүтөт да уже. Дагы эле акчаңыз бар. Болуп турат. Анан эмне болот билесизби? Ошондо өлүм келет да. Эч ичиңде эчтеке жок. Эртең менен тургуң келбейт, уже депрессиядасың, эмне кылап, уже кызыксыз жашоо. Түшүнүктүү болдубу? Ошого бир нерсени аябай тез каалаган киши дагы эгер Кудай резко берип койсо, бир жагынан ал жашоосу жаман болот. Анан Кудайга тапшырып атат. Эмне дейт? Мен каалабасам деп берип коюм. Ошон үчүн адам өзү каалаш керек, анан ошо процесстерден өтүш керек. Бул аябай жакшы нерсе. Ойлоңуз, азыр мисалы бир кыргыз англисче сүйлөсө, "Hi, my name is Max. I'm from Kyrgyzstan, from Osh, no cut" деп туруп мынтип сүйлөп атса, менин англисчемди бирөө мактайбы? Бир немец же бир американец, "О, американец, сенин англисчең аябай жакшы экен" дейби. Кимди мактайт? Мен англисче сүйлөп атам. Анан немис, американец англисче сүйлөп атат да. Анан бир немис экөөбүздү көрүп туруп, "О, кимдин англисчеси жакшы" деп, "Американец, сенин англисчең жакшы экен" деп аны мактайбы же Максат Муктаров "Сенин англисчең жакшы" деп мактайбы? Американец жакшы. Аны эмнеге мактайт? Ал эмне кылды англисче үйрөнүш? Анын тили ошол да.
Tili ошол Тили ошол болсо эмнеге ошол макташат? жакшы сүйлөйт да. Жок, сиз да жакшы Ал сүйлөп сизге атасыз, көрсөткөн жок, ал төрөлдү ошентчү. Мисалы, бир орус келип кыргызча сүйлөсө сизге окшопчу. Мен, молодец Рүстөм бей, сен кыргызчаң аябай жакшы экен деп мактаймынбы же орусту, ой, азамат сиз аябай жакшы кыргызча сүйлөйт экенсиз деп мактаймынбы? Орусту мактайсыз, туурабы? Анткени ал ушинтип үйрөндү, процесс кылды, мындай кылып, эмне деп коет эле, мээнет кылды, туурабы? Сиз мээнет кылган жок, сиз төрөлсөңүз атын эңиз бүтүн жөнүнө кыргызча сүйлөп атасыз, туурабы? Ошон үчүн мактана турган бир эме коюш керек. Мээнет болуш керек. Мээнети үчүн адамды мактайт да. Анткени прогресс өзү мындай умтулду эме кылды деген. Ошон үчүн бизде бая бизде жок деп аны эме кылбаңыз, акча жок деп эме кылбаңыз. Бир бай кишинин баласыны макташпайт, анткени атасынан калган акча дейт. Эгер бир жөнөкөй адам байыса, молодец дейт. Башын иштетти дейт, туурабы? Вот ошол. Ошого сизде азыр эмне жок, ал не важно. Адам кайсы жерде турганы не важно. Каяка кетип атканы важно. Багыты. Кетип аткан жагы важно. Максатын тапты, ошол жака кетип атса, уже бул адам прогресс кылат. Хоть ал миллиардер болсун, бирок токтоп калды, ага жашоо бүттү. Ошон үчүн биз прогрессти токтотпош керек, процессти токтотпошубуз керек, анан умтулууну ошо максатты таап ошол жака кеткенди токтотпош керек. Бул токтотпоо, бул согуш болуп атабы, башка нерсе болуп атпабы, айырмасы жок. Анткени ал жерде кылына турган нерсе Кудайга таштадык, өлсөк да калсак да Кудай. Анан мен ойлоп атам, баягы коркууну жеңиш үчүн баягы согуш андай дегенде аябай чоң ойлонуңуз. Биз бул жерге төрөлгөн эмес элек, туурабы? Төрөлөрдө мурда рухтар аламында элек. Анан тиги дүйнө бар. Тиги дүйнө аябай чексиз. Биздин коркуубуз мындай болот экен да, адам өлсө как будто баягындай вечный жок болот деген бир коркуу болгон үчүн ошондой болот. Вечный жок болот. Адам сүйүүсү, чыныгы сүйүүсү Кудайга сүйүүсү дейт да. Анан неге баягы бир кызды сүйүп калып, анан кыз таштап кетип калса, тиги жигит эме болуп атат. Өзүн өлтүрүп атат же какой-то суицидке барып, неге кылып атат билесизби? Анткени ал ойлойт да, ошол сүйүү, анткени адамга сүйүү вечный нерсеге берилген да. Мисалы, чексиз, бейиште чексиз жашайбыз да, туурабы? Ошол сүйүүнү бир кызга берген да. Конечно, действительно, ал сүйүү жок деген сөз, ал как будто тиги дүйнө жок. Biz öldük, уже жоголуп кетебиз. Вечный жок болобуз дегенде коркуу ушунчалык эме болгон үчүн, сүйүү не болгон, разочарование болгон үчүн, уже жанагы бала психологически уже жашоо жок деп эме кылды. Ал түшүнбөй калды да. Ошон үчүн чыныгы сүйүү бизге вечный, ошо Кудайдын сүйүүсү менен жүрөк эме болот дейт да. Толот дейт. Бирок аны мындай, ошондой экен деп өткө аны современ мындай түшүнүш керек. Мен канча жашыма келдим, араң түшүнүп атам да. Ошол сыяктуу ошол нерсени билбесе, илим, түшүнүңүз, бул дери Кудайдын илими. Кудайдын илимини үйрөнүш керек. Кудай итак эле илим. Биринчи сүрөнү билесизби? Икра деген сөз, оку деген сөз да. Оку дегенде китеп окуу же мындай окуу эмес. Алда болушу мүмкүн. Оку деген жашоону оку. Анализ кыл деген да. Азыр мисалы жашоомдо эмне болуп атат, кандай болуп атат, ошолорду мындай оку. Оку деген сөздө бай китеп оку маанайга келбейт. Оку деген сөз жаратылышты оку. Асманды оку мисалчы. Жашооңду оку. Эмоцияларыңды оку. Акылыңды оку. Бүт баарын оку, мындай түшүн деген сөз. Анализ кыл, ойлон. Осознанный бол деген сөздөр да. Ошо. Анан биз да бир суроо бар эле. Баарыбыз эле күнүмдүк планды коебуз, анан көп эле адамдар азыр план коюп, анан туруктуу болбой атат да. Мен сизге мисалы эң чоң бир же эки эле күн кылат, андан кийин кайра ошо сынат, ошол кетип баратып, ошондончу. Кайра башка бир проблемалар болот да, анан кайра эле сынып эле аны таштап коюп, анан кайра бир жумадан кийин кайра эме келет го, илхам келип, анан кайра баштайт, анан кайра түшүп, кайра баштайт, ошентип эле жүрөт. Мен сизге эң биринчи айта турган нерсем, бул аябай чоң секрет. Буну азыр жаш 20 жаш түшүнсөңүз аябай жакшы болот. Биринчи очередь адамдар дегенди ойлоңуз. Саморазвитие деген жеке өнүгүү деген. Адам эмес, үрүстө мен дейт, мен айтасыз. Мен ушундай болуп атам дейсиз, мисалы да. Адамдар дегенде не чачыратып адамдарга берип коет. Канча адам бар билесизби дүйнөдө? 7 миллиард адам бар.
Ошо 7 миллиард 7 адамдарга миллиардтан бергенде сизге 7 миллиардтан бирөө түшөт дагы сизге күчү жок болот. Мен ошону түштүм. Ошон үчүн подсознанияга эме деген мен дегенди билиш керек. Мен деген жоопкерчилик деген сөз. Баягы мен кылдым, менсип, баягы мактан эмес, мен деген мен жоопкерчиликим деген сөз. Адамдар жок уже, сиз өзүңүз ойлойсуз. Кандай кишисиз? Ар түрдүү кишилер бар, туурабы? Ал мындай да тигинде да сиз башыңыз чачыраса, элдин эмесин ойлоп атсаңыз, тиги мындай кылды, бундай кылды, заодно сиз эчтеке жардам берген жоксуз. Жөн эле ойлонуп эле, жөн эле сөз менен калып атасыз, туурабы? И өзүңүздү өнүкпөй калып атасыз. Жоопкерчилик алганда же максат койгондо мен деген сөздү киргизиш керек. Мен деген сөз мээге команда деген сөз. Ошо жоопкерчилик. Сиз азыр элдер мындай кылып атат, ал сөздү айтпагыңыз. Мен айтыңыз, действительно өзүңүздү ойлоңуз. Ар ким өнүгүүдө өзүн ойлош керек. Өзүңүз өнүккөндөн кийин анан бирөөлөргө же таасир бере аласыз, же жардам бере аласыз. Өзүңүз өнүкпөсөңүз бирөөгө таасир да бере албайсыз, жардам да бере албайсыз. Анткени ал уккусу келбейт сизди. Эмнеге уккусу келбейт? Сен өзүң карап алчы, акыл үйрөтпө деген сөз бар. А сиз өнүктүңүз. Өзүңүз өнүктүрдүңүз, жүрүш турушуңузду, эмеңизди баары өнүктүңүз, бирөөгө айткандын да кереги жок. Ал көрүп эле таң калып сизден үйрөнөт. Мен ошого саммарайзд айтканда бүт окуучуларыма айтам да. Көбүнчө мурда мындай болду да, үйрөнүп как раз могу аялыма керек эле деп тренингден кетип атканда барып аялына айтып берет. Аялына айткандан кийин бүттү, ал эчтеке алган жок. Анткени ага алып баш керек. Же бирөө жолдошум как раз ошо эркектерди окутпайсызбы, эркектер как будто адам өзү жакшы дагы эркек жолдошу проблема болду. Жок, ал жерде именно адам өзү проблема. Көз карашы проблема болду. Анткени мындай да, бечара болуп атпайбыз мындай. Ал жолдошум жакшы болсо, мен жашоом жакшы болот. Же бирөө айтат, келинчегим мындай болгондо мындай болот. Андай болбойт. Келинчегиңиз 100% сиздин айтканыңыз кылса дагы, сиздин каалагыңыз кылса дагы, жолдошуңуз 100% сиздин каалагыңыз кылса дагы, жат энеңиз 100%, өкмөтүңүз 100% кылса дагы, адамдын каалаган даражадагы нерсени кыла албайт экен, сырттагы адам. Ошону адам өзүнө берет. Эң жогору даражадагы каалаган, адамдын каалаган бактылуулукту бир эле өзү кыла алат экен. Башка бирөөгө тапшырбаптыр. Определенный бактылуулук бериши мүмкүн, туурабы? Мисалы, определенный акча же бирдемке бактылуу берип туруп, уже андан кийин ал уже баардык нерсе болсо дагы эле бактысыз да. Ошону өзү кылыш керек. Ошон үчүн эч ким башка бирөө өзүнүн каалаган даражада бактылык бере албайт. Келинчеги, баласы, ата-энеси, өкмөтү, адамдар андай нерсе болбойт. Именно ошону өзү үйрөнүш керек. Ошого сизде өнүккөндө уже элди ойлоңуз. Анткени элди деп мына адамдар мындай кылып атат, мында жаштар мындай кылып атат деген сөздөр болгондо мээңиз ошо жаштарга таратып салат, бүт бар. Же азыр экөөбүз десем дагы, экөөбүз мындай кылабыз десек дагы, уже 50% жоопкерчилик сизге берип коет. Менин жашоомдагы жоопкерчилик. Мен ошону түшүнөт да, ошого мен дегенде адам полностью жоопкерчиликти өзү алат. Команда өзүнө келет. Анткени сиздин жашооңузга сиз жоопкерчи, туурабы? Же бирөө ойлоп жатабы? Ушу Рүстөмдүн жашоосун оңош керек эле. Мындай жакшы эме кылып табы экен, үйрөнүп табы экен, барып үйрөтүп келейин. Иш-мишимди таштап. Мен дагы айтпайм да, Максат Муктар жатып, Рүстөм эмне кылды экен, ушинтип. Азыр эфир бүткөндөн кийин мен бүттү. Мен Рүстөм эсимде бар же жок? Калды. Туурабы? Же сиз деле Максат Муктаров ушу өнүгүп атабы экен, акча таап атабы экен. Ушун тренинг болсо адамдар келип акча берип атабы экен деп ойлобойсуз да, туурабы? Бүткөндөн кийин өзүңүз бир ишиңиз бар, ошо менен кетет. Ошон үчүн башка адамдар сизди ойлобойт. Ошон үчүн эл эмне дегенде, эл эмне дейт дегенде эл эчтеке дебейт. Элдин өзүнүн иши бар. Ар ким өзүнүн өнүкүш керек. Ошолорду жана эмеден этаптарды коюп өзүгө программаны коюп ошолордон сынып калып атпайбы, мисалы менчи өзүм. Болду, эми айта бериңиз. Ошолорду эми суроо бериңиз. Элдер мындай, ал башка кетип калат. Мээбиз да кетип калат да, элди ойлоп, элди өнүктүрөбүз, элди кантип өнүктүрөбүз? Сиз өзүңүз өнүктүрүңүз. Ошолордон программаны коем, анан ошол 3-4 күн же 1 күн аткаргандан кийин кайра эметип калса, анан кайра жаңы башташың керек болот, кайра. Эми караңыз, мындай, ошону жакшы айтайын да. Ал Рүстөмдүн жашоосу андай болот деген жок. Ал баарын кошундо, адамзатын кошот. Эмне үчүн андай болду, билесизби? Эмне үчүн дегенде, сиз үйрөнгөн нерсеңиз, жаңы үйрөнгөн нерсеңиз, келечегиңиз, максатыңыз, планыңыз буну сознание кылат.
сознание деген, мээдеги сознание деген түшүнүп, мындай максат коюп, план жазып, булар сознание кылат. 5% күчү бар жашоодо. Калган 95% подсознание кылат. Сиз ботинканы байлагыңыз келбей, кыйналасызбы, же тамак жегиңиз келбей, эртең туруп чачыңыз тарагыңыз келбей кыйналасызбы ошолордо? Кылып кете бересиз туурабы? Канча жылдан бери кылып атасыз туурабы? Канча жылдан бери көчөгө жасап чыгасыз туурабы? Эч зериккен жоксуз туурабы? Тишиңиз күнүгө жууйсуз туурабы? Таштап койгон жоксуз да 3-4 күндөн кийин туурабы? Анткени ал подсознание 95%. Вот именно мен жакында эле үйрөндүм, ошо подсознанияга бир нерсени кантип киргизиш керек 5 минутта, подсознаниядан кантип бир нерсени чыгарыш керек, негативди 5 минутта. Ошондой техниканы үйрөндүм, сайке деген как раз Бишкекте башталды, өткөндө кылдык. Эми ошону анткени бул аябай жаш нерсе экен, анткени подсознанияны өзгөртүш өтө кыйын да. Өткөрбөйт, ал ачылбайт, жабылып тура берет да, аны эч нерсе киргизе албайсыз да. Жаш балаңка сразу кирет, бирок чоңдорго кирбейт. Анткени ал уже мындай аябай катуу жабылып калды. Кандай? Замкнутый эмес. Подсознание деген баягы запись кылынган нерселер жабылып калгандагы, сиңип калгандагы ал уже өчпөйт да. Оңой өчүрө албайсыз. Жаман негатив кирип калса ошондой. Анан максаттар да кире бербейт да. Максаттар кире албаган үчүн ошон үчүн 3 күндө эле өлүп калат. Сиз азыр план кылып атам деп атасыз да, туурабы? Сиз бир максат койгондо ошол сознание коет, 5%тик жанагы нерсе. Анан подсознание поддержка кылса, ал болуп кетет. Эгер максат коюп подсознание поддержка кылбаса, ал 3 күндөн кийин бүтүп калат да, дагы баштайт. Түшүнүктүү болдубу? Эми ошо бая сайке деген техника ошо подсознанияга поддержка кылыш үчүн максат койгонду киргизиш керек. Подсознаниянын максаты жок. Ал максат, кыял, келечек, ал аны түшүнбөйт. Ал только ушул убакка чейин коюлган мурдагы нерселерди эле кармап туруп ошону кайталай берет. А сознание ошо максат коёт, жакшы жашоом болсун, Америка барайын, айтиге кирем, мондай келечекте мындай болом, ийгиликтүү адам болом. Булар сознание. Бирок бунун күчү 5%. 5%. Ошон үчүн техника бар, эки техника. Бирөөсү бар, балай эффект деген сөз. Анда сознание 90% иштей берет. Эгер бир нерсени сүйүп алсаңыз, бир жумушуңузду, бир максатыңызды сүйүп калып эме кылсаңыз, анда уже подсознанияның күчү азайып дагы сознание менен иштеп жүрөсүз. А эгер жөнөкөй жашасаңыз, анда подсознательный жашайт, 95%. Мен азыр кандай бир техника кылып атам, өзүмө колдонтам, аны элдерге барыңыздарга. Москвада башталат, азыр Бишкекте башталды, дагы именно азыр мында кичинекей группа кылып туруп, ошо мындай до конца үйрөтөбүз ал нерсени сайкеде. Ошондо мындай кылып атабыз да, мисалы, максатты подсознание киргизебиз 5 минутта. Максатты айтат, определенный техника бар, кирди. Уже максатты көздөй кетип атканда поддержка кылат уже подсознание. Анан экинчи нерсе бар, негативди чыгарабыз. Стресс болуп жүргөн, бирөө урса жини келип кетет тез эле, туурабы? Анан ушинтип нааразы болуп жүрө берет, же бечара оору сыяктуу. Ошолорду баягы сайке деген техника менен 5 минутта мындай чыгарат. Негативди чыгарып подсознаниеден. Максатты киргизүү деген техниканы азыр үйрөткөнү баштадык. Москвада бул жума болот. Эмки жума. Бишкекте биякта болот дедиңиз. Биз эме кылабыз. Өткөндө келишти, биринчи ачылыш бою элдер текшерип көрөйүн дедим, каалоочулар барбы жокпу. Мен буну өткөндө бай $850 берип үйрөндүм, анткени буну аябай кызык, аябай изилдедим. Анын авторун тааныштым, анын эмелерин, бүт эмелерин изилдеп чыктым. Мага аябай жакты, аябай таасир берет экен. Анан мен катыштым. 3 күн катыштым. Баягы киши менен иштештик. Анан мен текшерип көрдүм. Негативди чыгардым. Болду. Чыгаргандан кийин эстей албайсың. Атак бир негатив болсо, унутуп калгандан кийин жашап жүрөбүз, аны эстеп кетсең дагы жinin келип кетет го, туурабы? Кичине бирөө урушуп кетти, же бирөө жаман айтып койду, андай мындай дегендерчи. Ошолор жаман неме нерсе эстебейт. Неге дегенде, эмоция жогору болгондо ошол нерсе эстелип калат. Аябай жини келгенде унутпайт адам. Же аябай сүйүнгөндө унутпайт. Туурабы? 20 университетте окудуңузбу, окубадыңызбы? Жок. Университетке биринчи келген күнүңүздү эстейсизби? Неге эстеп атасыз? Анткени биринчи эмоция жаңы университетке киргенде бардыңыз, туура? Эсиңизде бар. Ал унутулбайт. Же бирөө менен урушуп кеткенсиз, туура? Балким 10 жыл мурда.
болгонбу? Эстелип жүрөсүзбү? Каерде, кантип, эмне болгон туурабы? Досконально. Монтип айткан, ушул сөздү айткан до сих пор турат туурабы? Анткени эмоция жогору. Эмоция жогору деген аябай жиниңиз келгенде, аябай сүйүнгөнүңүздө ошондой состояниеда любой ситуация эстелип калат. Азыр Максат Муктаров менен да биринчи сүйлөшкөнүңүздү унутпайсыз. Анткени биринчи жолу Максат Муктаровго чыктым түз эфирге. Туурабы? 10 жыл өткөндөн кийин дагы эстейсиз. Анткени биякта эмоция жогору. Ошо сыяктуу. Ошол анда биякта курс Москвада жакында болот, местасын айтабыз. Сайкей боюнча ал жерде өткөндө да бесплатный эме кылып чыгырдык эле. Ал жерде эки техник тема өттүк. Бириси биринчи бечаралыктан кутулуу. Анткени бечаралыктан кутулганда акчам жетпей калды, арзан кылбайсың, мен бечарамын деген сөз болбойт да. Ана жолдошум мындай кылбай атат, тиги мындай кылып атат, ошо бечаралыктан чыксаңыз күчтөнөсүз. Ошол важный. Өзүңүзгө акча таап, өнүгүүңүзгө салым кошуңуз. Максат Муктаров ушунча илимди үйрөнүп, мынтип мен жагымдан ушул да. Сиз жагыңыздан акча таап келип кошулуш. Болду. Анан акчам жок, тигиндей миңдей дебеңиз. Анткени акчам жок десеңиз Кудай бербейт сизге, жок деп атасыз да. Анткени эгер катышам аябай кааласаңыз, балким стипендия, бизнес стипендия тип калышы мүмкүн. Балким бирөө жардам берип калышы мүмкүн. Балким акча келип калышы мүмкүн ошол убакта. Ошон үчүн. Ошого баарыңыздарга айтат элем, бул нерсе акылуу, сөзсүз. Анткени бир нерсенин баягындай сизге сиңиш үчүн акчаны чыгарышыңыз керек. Балким мен акча топтойм да, мен садака берем, мен зекет берем, мисалчы, туурабы, сиздин акчаңыз. Аны өзүм алсам, уже ушунча үйрөнүп, эмгегим деп колдоном же Чыңгыз мырза же бирөөлөргө сиз мындай акчаңыз баягындай көчөгө өргөтөлгөн жоксуз да. Түшүнүктүү болду, ошо сыяктуу. Анан ушунча кымбат, арзан деген сөздөр, булар уже адам определенный нерсеге ишенбеген да. Бир каалаңыз, биздин окуучулардан бар, аябай каалаптыр үйдү, өзү жалгыз, акчасы да жок, бирок ал келиптир. Кудай эгер сизге ошол нерсени берсе, сөзсүз акча менен боло турган болсо, тагдырдын ичинде анда акча келип калат. Эгер башка нерсе болсо, ага да ачык болуп калыш керек. Бирөө подарка кылып берет, бирөө мындай кылып берет, бартер кылат, же мындай болот, миллион жолу бар да, туурабы? Мынтип же түз эфирге чыгып калат, же бекер үйлөнүп калат, же бекер болуп калат сыяктуучу. Түшүнүктүү. Биякта курс канчадан болот экен? Азыр мындай кылдык, Чыңгыз мырза менен сүйлөштүк, курс ар кимдин бюджети ар түрдүү. Эгер акчаңыздар жетпей жатса, ал кымбат деген келбейт. Просто акчаңыз жетпейт деген сөз. Базардын баасынан ылдый. Анткени базардын баасы, биз мына тренингге $850 бердим. Мисалы да, $850 бердим. Анан ошол эле тренингди сиздерге үйрөтөм, бирок бул эме 10 000 сом кылдык. 2 күн болот, 3-чү күн бонус, 3 күн болот. 3-чү күнү каалагандар келет, каалагандар келбейт. Биринчи күн баягы негативтерди чыгарабыз сайкей менен. Экинчи күн максаттарды киргизүүнү үйрөтөбүз. 3-чү күн уже суроо жооп практика ошолор кылабыз. 10 000 сом. Бишкекте болот. 14 киши алабыз. 14 киши жакында болот. Азыр бүгүн Чыңгыз мырзага да айтып коеюн, ошо убактысын белгилеп туруп, ошо кайсы күн болгон. Азырынча ошо онлайн, офлайн болот. Мен онлайнга чыгам, Чыңгыз мырза офлайнда айтып коет. Ал Чыңгыз мырза ошол жерде көрсөтөт, физически мындай көрсөтөт. Мен офлайнда, онлайнда мынтип эме кылып көрсөтөм. Көргөм. Өткөндө эмеде. Ошо сыяктуу. Ошого сайкейди үйрөнгөндөр, подсознанияны киргизги келгендер, келиңиздер, үйрөнүңүздөр. Анткени бул кандай десем, жашооңуздардагы эң важный нерсе. Анткени мен буну эми изилдеп чыктым да, канча жашоомду көрдүм, канча кыдырдым, канча көрдүм, жашоолорду бүт эмелер кылдым. Мен сиздерге как эксперт катары ушуну сөзсүз кылышыңыздар керек. Сөзсүз акча таап келишиңиздер керек. Сиздер эгер аны да кылбасаңыздар, алды мындай умтулушуңуздар керек да, бир нерсени каалашыңыз керек, жок дегендечи. Ошо сыяктуу. Ошто да болот буюрса. 10 000 сом 3 күн, 2 күн болот, 3-чү күн бонус. Москвада качан болот дейт? Москвада эмки жума болот. Ошо. Башка суроо барбы? Башка суроо жок, ошол эле болчу. Дагы бирөө хиджаб баасы бир аз кымбат болуп жатат мен үчүн дейт. Сиз үчүн кымбат деген, анда сизде акча жок экен азыр ошого да. Анда биздин стипендияга эме кылып көрүңүз, берип көрүңүз, балким сизге жарым стипендия чыгабы же полный стипендия чыгабы, ошо сыяктуу. Акчасы болбогондор стипендия бар деп сурасын. Бизде определенный акча бар же стипендияны кайдан берип атчы? Стипендия эмне деген сөз? Акчасы 10 000 сом, туурабы?
Bizde stipendiya бар, балким 5000 сомдук стипендия болушу мүмкүн, же 3000, же полностью 10 000 сомдук стипендия болушу мүмкүн. Бул стипендия каяктан келет? Ошол баягы биз дагы эме кылабыз, спонсорлор кааласа, стипендия берсеңер болот, ошолордун акчасын колдонобуз. Же мен өзүмдүн акчамдан колдоном. Берем, мен өзүм айтам, ушу зекетим бар, 5000 сом, ошону бергим келет деп, мен өзүм берем, анан ошону стипендия кылам. Эми ким кааласа, баарыбыздын эле акчасы жок деген жок. Биякта байлар бар, биякта акчасы болгондор бар, биякта акчасы болуп мындай зекет бергиси келгендер бар. Ушул нерсеге коротушу мүмкүн. Мен да баягы бизнесмендер эмелерге ачам, короче, эгер силердин акчаңар болсо, садака, могу киши үйрөнгүсү келет да жашоонда. Анткени депрессияда жүрөт, анткени эмне ичип кеткен, анткени эмне жашоосунда кыйналып атат. Ошолорго эме кылсаңар, Алла ыраазы үчүн берсеңер деп туруп, ошолорго стипендия даярдайбыз дагы. Ошо стипендияны беребиз. Ошо стипендияга демек илиниш үчүн же тапшырыш үчүн кайсы? Стипендия ошо 0770 521 321 жазып алыңыз. 0770 521 321. Чоң рахмат. Алла разы болсун. Болтурам да Үрстөм. Ийгилик каалайм, Болтур да бирөөнү кошуп коелу. Бүгүн азыраак бир кишиден кошуп атам, анткени көп эме болуп кетпесин деп. Шумный болуп кетет кээ бирде. Стипендия кантип катышабыз? Стипендияга номер жазып койдук 0770 521 321. Саламатсызбы? Ассаламу алейкум. Алло. Алейкум салам. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Жакшы, бүгүн чөлкө жаштарга. Сизди көргөнүмө абдан кубанычтамын. Сизди аябай көп угуп жүрөм. Каяктан катышып атасыз? Азыр шаардамын. Мурун Исхак айлар менен иштеген. Шаарда дегенде? Бишкекте. Мурда каякта элеңиз? Жалапта элеңиз? Жок, Бишкекте эле Исхак айлар менен бай бол деген теманы айтканда иштеп калгам да. Мен дагы ушундай эмеге кызыгам да, сиздикиндей темаларга, осознанность, неосознанность, өзүм ушундай да жазам. Телеграмда жашоо философия өзүмдүн эмем бар, каналым бар. Анан сиздикинен дагы көрөм. Жакшы. Анан тафсирге кызыгам. Тафсирден алам да көп. Ошол жактан элеп, анан психологиядан, социологиядан аркы биркилерден издеп табам. Кандай бир суроолоруңуз барбы же бир жаңы ачылыштарыңыз барбы? Мен ачылыштарын сиздерге мындай эле болуш керек. Ачылыш Кудай ар кимге берет да. Анан суроолорум ошондой бар экен. Мындай жаңы бир нерсени осознанность билгенде деле жаңы. Азыр менде бир суроо бар ушул сизге. Бир аз толкунанып атам. Эме боюнча, эрк боюнча биринчиси адамдын эрки, мындай боштук, анан бекемдик болот го. Эрк дегенде кээ бирлер эле катуу болуп кетет, катуу эмес. Эрктүү, мындай тайманбас, жумшак. Андан кийин мындай сөзүнө турган ошондой эрк жөнүндө түйүн каскым келип атат да, тамырларына жете албайт. Эрк дегенде баягындай ар кимдин эрки бар, бирок биздин түшүнгөн эрк деген баягы кээ бирки кишилер болот го, баягындай айтканын кылат, эме кылып, ал ошондой өсүшү мүмкүн, же ошондой адам болушу мүмкүн да. Кээ бирки эрксиз болушу мүмкүн. Эрксиз дегенде баягы сен эрксизсиң деп баягы айтканын кылбай койот, же сөзүндө турбай койот, мисалы сыяктуучу. Биринчиден баягындай адамдар ар түрдүү жаратылган да. Бир стереотип жок да, моундай адам болуш керек баары дегенчи, анткени Кудай ар кимди ар түрдүү жараткан. Даже эмелерди айтсак, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан кийин келген кишилердин дагы, Хазирет Өмөр, Хазирет Абу Бакрлардын ар кимдин характери ар түрдүү болгон, туурабы? Ал жерде бир баягындай типичный характер, моундай адам баласы мындай болуш керек деген нерсе жок да. Ал жерде общий эме кылынган, ар кимге ар түрдүү характер. Кээ бирки баардык нерсе бар адамда, бирок кээ бирки бир аз өрчүгөн, бирөөсүнө өрчүгөн эмес. Ал үй бүлөдөн болуш мүмкүн, өскөндөн болуш мүмкүн, же тубаса баягындай генетически келиши мүмкүн, ошол сыяктуучу. Биринчи адам кандай болсо, кандай характерде болсо, ошол туура характер.
Анткени Кудай анын характерине эме кылган жок да, кандай десем, туура эмес жараткан жок. Бирок адамга ачык нерсе. Кааласа тигинде үйрөнүп алат, кааласа мында үйрөнүп алат. Анан мисалы эрки жок адам дейли. Кээбирки эркти өстү деп атпайбы, какой-то бир военныйдын баласы болушу мүмкүн, же какой-то үйдө ошондой болушу сыяктуучу, же ошондой норма болушу мүмкүн, туурабы? Ал ошону мушташып өскөн болушу мүмкүн сыяктуучу, же спорт менен көп заниматься эткен болушу мүмкүн сыяктуучу, туурабы? Бирок деги эле эрк, баягы эрк дегенде бул жерде эме да кирип калат да, эмне деп коет эле? Сила воля, туурабы? Эрк сила воля да, туурабы? Сила воля же мотивация деп коет. Мотивация болсо адамда кылып атпайбы, туурабы? Анан мындай нерсе бар. Мотивация деген бир нерсени кылып кыла албай, мотивация качан керек болот? Адам уже кыла албайм дегенде ошондо мотивация керек болот. Ал деген сөз караңгы болсо мотивация керек, эшикке чыгыш. Нерешительный болдум. Нерешительный болуп калам да, ошолчу. Тигинде мындай дегенде. Решительностьти айтайлы анда, чечкиндүү. Чечкиндүүлүк эко бири-бирине бир тууган болуп калбайбы? Көп нерсенин эме түпкү тамыры самолюбиядан келет. Самолюбие. Мындай да, жаш бала төрөлгөндө өзүнү сүйөт. Жаш бала өзүнү сүйбөй төрөлө албайт. Мисалы, бир кыз болсо, жаш кыз, туурабы? 3 жаш, 4 жаш кыз, мондай, семиз кыз дейли, мындай. Помпошка болуп, мындай кыз болсо, ал ойлобойт, мен семирип кетипмин деп, уят болот, арыкташым керек деп ойлобойт, туурабы? Аны чоңоюп атканда киргизет. Семиз экен, семиздер туура эмес, жакшы эмес, аял кишиге арык болуш керек, тигиндей миңдей деп, туурабы? Ал кийин аны үйрөнүп атат. Ал жаман деген үйрөнүп атат. Балада андай нерсе жок, туурабы? Же бир бала майып төрөлсө, туурабы? Майып төрөлсө, мен моягым майып төрөлдү деп ойлонбойт. Ал сүйүнүп жашап жүрө берет. Аны чоңоюп атканда элдер айтат, моягым мындай, анан үйрөнөт, мындай турбайбы деп. Бүт нерсени биз кийин үйрөнүп атабыз да. Ошо сыяктуу. Ошого көп нерсени кийин үйрөнгөн үчүн жана чечкиндүүлүк болгондо мындай нерсе бар. Азыр канча жаштасыз сиз? 21 чыктым бүгүн. Жаш бала, сиз 12 жашка келгенде сознание келет. 12 жашка чейин жаш бала сознаниясы күчтүү болгон үчүн, сознаниясы берилбеген үчүн ал ата-энесинин сознаниясын арендага колдонот. Сознание чечкиндүү, туурабы? Кылайынбы, кылбайынбы, туурабы? Апасын айтты, апа мен азыр мояктан, мисалы мен кыздарым, балдарым айтты, жашы. Мен ойноп турайынбы дейт да, өзү барып ойной бербейт да, мисалычы. Az daha 5 minut oynayıp duran menden сурап атат да. Ал решение кабап айтат. Сознаниясы жок. Анан ола ойноп тур дейбиз. 10 минуттан кийин жат дейбиз, кийимиңди кий дейбиз. Туурабы? Бүт сознательный иштерди биз балага биз айтабыз. Анан 12 жашка келгенден кийин мындай эле ошентип ата-энесин угуп жүрсө эле сознание келет. Эми тагдырдан да Кудай берет да, сознание келгенде дейт дагы, өзүм кылсам да болот экен дейт. Анткени сознание келди. Ошол момент ата-энелер өзү аны билбеген үчүн мурда эле айтып жүргөн да, буну кыл, тигини кыл деп жүрсө, 12 жашка келген бала уже ата-энесин укпай калды. Анткени ата-энесиндеги сознанияны колдонгон кереги жок болуп калды, өзүндө бар уже. Өзүнүкүн колдоно баштады. Бирок ата-эне түшүнбөгөн үчүн кече эле угат эле, 11 жашында, 10 жашында, бүгүн эле башкача болуп калды. Кайсар болуп калды, өзүн билген кылтат, подростковый возрастка келди. Өзүм билем дегенде эме болуп атат дегенде. Өзүм неге билем деп атат? Билем деген сөз сознаниядан келет. Туурабы? Ошондо өсүп атканда ошону поддержка кылбаган үчүн биздин сознаниябыз 12 жаштан кийин өсүшү кыйын болуп калган. Кыйналып өсөт, урушуп талашып ата-энеси менен туурабы кырылышат. Подростковый возраст эсиңерде барбы? Ата-эне менен эң урушкан убакта подростковый возраст. Биз аны жаман деп алабыз. Подростковый возрастка келип калды, бул бала ушинтип этият болуш керек деп мисалчы. Ал жерде жаман нерсе жок ал жерде. Сознание келди, ошо сознанияга поддержка кылыш керек ата-энеси. Кантип поддержка кылыш керек? 12 жашына келди бала, анан бир моушумду алайын, тигишимди алайын деп өзү тандап бир какой-то бир шым алып алды. Элге уят боло турган шымды, туурабы? Ата-энеси уялып атат да анын ордуна, туурабы?
Аны алба, муну алба деп туруп уже сознаниясыны сындырып атат. Же мындай токтотуп атат, кармап турат да, өскөнүнчө. Өстүрбөй атат деген сыяктуу. А макул ала берсин, элге уят болсун, анан уялгандан кийин дагы өзгөртөт. Ката кылды да, ал эми сознание биринчи окуясы сразу баягы опыту жок да анынча. Ошон үчүн баягындай сознаниясы эң өнүгүп атканда жаш балага, 12 жаштан кийин балага өзүнүн выборларына уважать этиш керек. Ошондон кийин алар өнүгүп келгенден кийин ал чоңойгондо, сиз жашка келгенде чечкиндүү болот. Анткени ал канча 12 жаштан 21 жашка 10 жылдан бери өзүнүн сознаниясын колдонуп күчтөнүп келди. Ошондо подсознание адатка айландырып салат экен ошондо. Ошондо биз мындай коруп калганбыз. Эми кандай практика кылыш керек? Решительный болуш үчүн. Сиз кичинекей нерседен баштайсыз. Ручка кааладым, алдым. Сөзсүз ручка алайынбы деген, эми ручканы го сурабайсыз. Чоңураак нерсе кылсаңыз сөзсүз ата-энеңизден сурайсыз, туурабы? Сөзсүз бирөөдөн сурайсыз, туурабы? Ошондо влиятельный чоңураак нерсе болбой, кичине нерседен эми аны ручканы алайын десеңиз сураганда кереги жок да, же сурашыңыз керекпи? Ошо проблема жаратпай турган нерседен баштайсыз. Буну алдым, кааладым алдым. Сөзсүз, буну алдым, көйнөктү алдым, бул жакшы экен, арзан болуптур, ошого алдым деп бирөөгө оправдание кылган кереги жок. Оправдание каяктан келет? Жанагы өспөй калып, ата-энеңизге баягы өспөй калган үчүн просто кааладым алдым. Жана күтүү жөнүндө айтып келдим, бул дүйнөдө Кудай бизге ошо каалаганыңды кыл деп берген да. И заодно бул кара, бул ак деп берген. Кааласаң караны кыла бер, кааласаң акты кыла бер. Сенин колуңда. Сенин чечимиңде, сенин выборыңда. А эгер баланы баягы сознаниясына поддержка кылып өскөн бала уже чечкиндүү болот. Ошон үчүн определенный бизнесмен балдар эмелер уже мурдадан чечкиндүү да. Анткени ошентип өсүп калган. Ал деген сөз сознаниясына балким ата-энеси кийлигишкен эмес. Ал өзү чоңойгон, троечник болгон, аяк биякта урулуп, өзү решение берип, мынтип өскөн үчүн ал чечкиндүү болуп калган. Ата-энеси урушуп, отличник бала болсо, аны кыл, муну кыл, же ата-энеси айтканын кылып, же мугалимдин айтканын кылганыбыз уже биз өзүбүздүн сознанияны өстүрбөй калган болуп калат. Түшүнүктүү болдубу? Кантип качан чечкиндүү болуш керек дегенде баягы ситуацияны түшүнүңөр да, эмнеге ошондой болуп калды. Эми ошону не кылыш керек баягындай. Кичинекей каалаган нерсени мен кааладым кылдым. Сөзсүз бирөөгө оправдание, мен мону кылдым, анткени мындай кереги жок. Кааладым кылдым, бүттү. Кудай сизге ошо акыны берген. Рубашка алдым, кааладым, рубашка алдым, болду. Мага жакты. Фобия да болуп калыптыр да, бирок. Эми ошол өскөндөн коркот да. Эми ошо фобияны буюрса сайкейден сразу чыгарып коебуз. Чыгарып коебуз, ошондой иштейт экен да. Мага таң калыштуу болду. Сайкейдеги бир ситуацияны айтайын, ошо автордун өзү баягы эме кылган. Бир аял киши 40 жылдан бери бир фобиясы бар экен, баягы эң талаада калган. Адам жок жерден коркот экен. Не болду десе, кичикинде апасы машина айдап баратып, кызына айтат экен да, шоктонбой отур дейт экен да. Шоктонбой отур десе, шоктон өрткөн, болсо түшүрүп салам дейт экен да. Анан шоктон өрткөн түш деп туруп машинадан түштү. Машинанын кыз 8 жаш бекен, ушундай кичикей кыз экен. Машинаны түшүрүп туруп, машинаны жап деп туруп, ал айдап кетип калды. Айдап көп эле кетпептир, 10 метрдей барыптыр да. Эми канчалык барса да ал не важно, бирок баягы кыз уже апам кетип калды деп ушунчалык коркуптур дагы. Анан кареке ошонон кийин фобия болуп калыптыр. Канча жыл ол больницага алыптыр, тияка алып барыптыр, уже баягындай бирдемке фобия деген ошо эң талаадан корккон фобия бар экен. Ошондон корккон үчүн ошентип больница, психолог барбаган жерге албай калыптыр. Анан ушул баягы сайке деген техника чыккан үчүн ага да бир алып барып көрөйүн дептир да, эмичи бул канча нерсе болду деп туруп, ошо сыяктуучу. Анан алып барса баягы 5 мүнөттө баягы эмесин техниканы колдонуп подсознание фобияны чыгарыптыр. Анан эми чыкты чыкпады деп эми үйгө барып эме кылса бир күндөн кийин да жок, бир жумадан кийин жок, эстей албайт, андай фобия жок, болду. Анан ошого таң калдым да, ошончо убактагы нерсени по идее психологдор айтат да, бул жаштыкта калып калган, бунун жашыңа барышың керек, атышың керек, мондай кылышың керек деген эме бар да, процедураларчы. Ал да болушу мүмкүн. Андай процедуралар менен чыгарыш мүмкүн. Эми бир эле жол деген жок деген сөз да. Эми ар түрдүү жол менен чыгарыш мүмкүн да. Хипнотерапия бар, гипнотерапия, андай кылат, мындай дары берет сыяктуучу. Бирок мага эң баягындай безопасный, эң быстрый, өзгөчө мага эң кызыктуу нерсе баягы лайфхактар да. Лайфхак деген билесиңер да, лайфхак деген баягындай
Эми Кудайдын илимин үйрөнүп алсаң, короткий путь менен жетип аласың да ал жака. Не обязательно сөзсүз, тияк менен барышың керек деп. Рубашка жарашып турго дейт. Рахмат, Эрлан мырза. Менде рубашка, сенде футболка. Рахмат. Окей. Бирөө суудан корком дейт. Неге качан эмне болгонун билбейм бирок дейт. Ал унутуп калгансыз да суудан коркуп. Ошол сизде келиңиз сөз. Сайкей тууралуу тойтулук айтыңыз. Сайкей тууралуу мындай. Сайкей деген сөз подсознание. Подсознаниянын эң маанилүү нерсеси подсознанияга кирген бүт запись болгон нерсе аябай күчтүү компьютер да подсознаниечи. Подсознание жок болсо биз анда басып туруп ичип бирдемге кыла албай калабыз баягындайчы. Азыр бүт кылып атканыбызды подсознание турат, ошолор кылып атат да. Ошол убакта ал жерге негативдер түшүп калса дагы алды эле контроль кылып тура берет биздичи. Анан сознание бар 5%. Подсознание 95%. Изилдөө боюнча да. Ошол сайкей техникасын кандай үйрөткөндө биз подсознание менен сүйлөшөбүз. Подсознание менен сөз менен сүйлөшүлбөйт. Азыр могу бүт тренингдер, китеп окусаңыз, эме кылсаңыз, бул мээңизге, сознанияңызга келет да. Акыл эсиңизге. Подсознание эс тутум да, эс. Биз эс менен сүйлөшкөндө уже сөз менен сүйлөшпөйбүз, аны мускульный тест деген бар. Рефлекс баягы мускул менен сүйлөшөбүз да. Ооба, жок дегендер менен сүйлөшөбүз. Анан кийин аны ачабыз. Ачабыз деген техника боюнча өзүңүз ачасыз. Мындай да, подсознание жабып турат, аябай күчтүү да, бул ачылбайт капкагычы. Ал жерде суперсознание деген бар. Суперсознание уруксат аласыз. Ушуну чыгарсам болобу негативди, бул чыгарсам болот деп уруксат бер деп сурайсыз. Анан уруксат берсе подсознание ачылат. Ачылгандан кийин бай негативди чыгарасыз, чыгаруу процесси болот. Чыгаргандан кийин анан буну жабасыз подсознание. Жапкандан кийин анан жабылды дейт, текшересиз, жабылыптыр. Анан бул чыктыбы, чыкпады, дагы текшеребиз. Чыгыптыр болгондон кийин болду. 5 минут процесс өзү. Мени кошуңуз дейт. Сайкей боюнча биз пост кылабыз. Ата телефон жазып алыңыздар. 0770 521 321. Москвада качан болот? Канчада баасы канча болот? Москвада да билбейм, ошо 10 000 сом же 15 000 рубль болушу мүмкүн. Билбейбиз азырынча чечебиз. Бирок в любом случае баасы канча болсо да келип эме кылыңыздар. Мен аябай совет берем. Анткени мен өзүмө аябай таасир болду. Мен канча техникалар үйрөнгөм да, канча нерселерди эме кылып көрөм. Мен күнүгө өзүм тренировка кылам. Даже өзүм коуч болсом дагы апыл нерсе иштебей атат. Мисалы үчүн эмне кылыш керек ойлоном да, ошуга эме кылдым да, токтолдум. Ошо. Дагы бир суроо бар эле. Айтарым. Уруксат болсо. Өзүнүн кыргызда макалы бар эле. Буну ачыгын айтканда мындай сыноо эмес, көп адамдардан сурайм. Көп адамдар ушул суроого ар башкача жооп берет. Бул суроого боюнча дагы өзүмдүн көз карашым бар. Ушу сиздин көз карашыңызды билгим келет да. Адам өзүнүн кадырын билбесе, өзгөнүн кадырын билбейт деп коет го. Башкалардын кадырын билбейт, өзүнүн кадыры. Ушул боюнча оюңузду кеңирээк айтып берсеңиз. Адам канткенде өзүнүн кадырын билет. Канткенде өзүн кадырлайт, жана башкаларды кадырлайт. Аябай жакшы сөз айтты. Бул баягы мен жана айтып кетпедимби? Өзүнүн кадырын билбесе деген сөз мындай. Кудай сизге апыл нерсе берди да, туурабы? Ошону баалай биле албасаңыз, башкаларды да баалай биле албайсыз. Баалап атам десеңиз дагы ал башка үчүн, башка нерсе үчүн. Коркконуңуз үчүн же бир нерсе каалаганыңыз үчүн баалайсыз. Конокто айтайлы, туурабы? Өзүнө жакшы конок сыяктуу кылып мамиле кылбаган киши башка бирөөнү коноктоп атканда ал жерде эки нерсе менен коноктойт. Бир, корккон үчүн. Сиздин үйүңүзгө барса тамак бербей кой деп мен эртең айтам да түз эфирде, туурабы? Айтсам ошондой кылбасын деп туруп максат муктаров сыйлайсыз. Туурабы? Же экинчиси өзүңүздү макташыңыз керек сыяктуу. Менде мындай да бар деген сыяктуу. Искренность низкий. Эгер өзүңүз күнүгө конок сыяктуу кылып, өзүңүздү конок сыяктуу кылып, дасторкон жаздыңыз, өзүңүздү конок сыяктуу кылып кийиндиңиз, андан кийин конок келгенде норма болот, искренний болот. Эч кандай коркконуңуздан же бирдемке мактанайын дегенден болбойт. Ошо сыяктуу өзүңдүн кадырын билбеген же башкача айтайын, өзүнү сыйлабаган өзгөнү сыйлабайт дейт, туурабы? Ошол өзүнүн кадырын билбеген башкасынын кадырын билбейт дегенде ошо. Ал деген сөз. Ошо өзүнү баалай билбеген киши башка бирөөнү баалаганы чын баалаган эмес. Башка себептерден баалап.
Бир кызыктуу үчүн, чай үчүн же бир иш үчүн, жумуш Ушундай үчүн, мисалы сиз ушундай известный кишинин жанына ооба известный кишинин жанына эмнеге барып сүрөткө осознанно. ал мени да өзүңүздү жогорулаткыңыз келип атат да ошол кишине да президент жанында туруп мен президентке таанышмын президентке жакын болгон үчүн сизди баалап атат типа да туурабы же бир известный киши менен максат муктар менен түз эфирге чыгып калсаңыз канча киши көрөт мисалы сыяктуу ушундай да түшүндүңүзбү ошо сиз өзүңүздү да көтөргүңүз келип атат ошон үчүн кыласыз же коркконуңуз үчүн кыласыз да а искренний кылыш үчүн именно өзүнү баалагандан кийин башталат мен өзүм ошону практика кылдым да биринчи кандай кылат деп конок келгенде дасторкон жаябыз бул келдиби келинчегиме айтам кашыктар барбы бул барбы тиги барбы неге дегенде конокторду сыйлап коркконубуздан сыйлайбыз же мени мактасын деп сыйлайбыз эки түрү бар да анан сыйладык аны жерде жакшы отуруп сүйлөшүп кетти анан келип отурабыз дагы келинчегиме айтам эми өзүбүз нормальный чай ичели дейбиз туурабы неге дегенде нормальный чай иче албадык анткени паника коркуу же баягындай нерселер бар туурабы андан кийин өзүбүздү өнүктүрдүк келинчегим экөөбүз отурдук дасторконду жазып кашык вилка моундай завтрактар сону кылып как будто конок келет да ошондой кылып тамак жейбиз ошону жедик анан конок чакырдык коноктор как положено паника жок стресс жок баягындай жок жедик как положено нормально алар кетишти мен ичимден келип по привычке эми чай ичели десем уже тоюп калыптым да мындай чай ичким келбей калыптыр бул ошондой болот ошого биринчи адам өзүнү сүйгөндү үйрөнүш керек да өзүнү сүйгөндү үйрөнгөнү бытовой нерседен башташ ошо кийим кече тамак аш сиз өзүңүздү сүйсөңүз кудайга жагасыз анткени кудай берген скафандр азыр скафандрдын ичинде жүрөбүз да мындай туурабы рухубуз бул дүйнөгө келди кудай бизге дене берди дене скафандр кийдик кудайдын берген денесини конкретно алып жүрөбүз жасап тамак берип жакшы карап психологиясын карап мисалычы өнүктүрүп анан кудай карайт да бул мен ушул скафандр бердим аябай жакшы карап атат скафандрды деп атат да а өзүңө зыян берсең кесип мындай тамеки тартып же бирдемке кылып денеңди эме кылсаң маани бербесең сүйбөсөң анда кудайга да жакпайсың да ошого өзгөнү сыйлаштын биринчи эмеси өзүңүздү сыйлагандан келет түшүнүктүү болдубу башканы сыйлаш искренний сыйлаш кыйын психологически караңыз текшериңиз мен канча текшердим даже мен өзүм сыйлабай жүргөндө баягы конкуренция да көп эди да мага окшогон жигиттер бар да гуглда иштеп жүрөт мен айтат элем да анан алар чыгып телевизордон чыгып атат эми менде конкуренттик баягындай көрө албастык сезими ойгонот эле да анткени конкурентпиз да туурабы мен деле кылмакмын тигиндей болмок мындай деп мындай мен аны неге кылып атасың анткени өзүң сүйбөйсүң да өзүң сүйгөндөн кийин ошону практикалуу өзүм сүйө баштагандан кийин бир бала чыкты бир жигит аты да унутуп калдым американский каналдан чыкты какой то бир финансовый банковский системада бир какой то эме кылыптыр кыргыз бала жигит молодец же байке жашын да унутуп калдым аны көргөндө аябай сыймыктандым бирөөгө качан сыймыктанабыз бирөөгө өзүңүз сүйгөндөн кийин бирөөгө сыймыктанабыз а так азыр биз молодец кыргыздар чыгып атат мындай деген сөз мен өзүмдү ошолорго карап көтөрөм биз менмин дегенди айткыңыз келет да кыргыздар моундай кылып атабыз дегенде түшүнүктүү болдубу мындай жакшы сезсеңиз аны түшүнөсүз ошон үчүн окуш керек дегенде жашоону окуш керек окуш дегенде сезимдерди болгоnuш керек сизде кандай сезимдер болду бир миллионер жүрөк туга билиш керек ооба эми бул глубокий айтканда жүрөк туга билиш керектен эмне жөнөкөй сөз менен айтам мисалы азыр эмне сезип атам туурабы акчам келди акча болду мен эмне сезип атам акчам жок болду эмне сезип атам өзүмдү бааладым деген сөз мен жакшы кийинип атам өзүмө кийим алдым анан жакшы тамактар жедим барып ресторанда жеп атам дайымачы анан мынтип жеп атам эмне сезип атам анан бирөөнүн коногу чакырдым мурдагыдан айырмасы эмне болду ушул окуу деген сөз да сиз жана корксоңуз жүрөктү уксаңыз коркконуңуз сугулат да туурабы ошол сыяктуу да жок коркпош керек десеңиз да болбойт коркуу мындай ачык болуш керек да мен мындай скрывать эткенди жаман көрөм да мындайчы мындай ичимди ачып мындай чындык баягыдай реальный өнүгүүнү каалаш керек да көрсөтүп эмес мисалычы
мындай болсом, мисалы мен айтам, мен миллионер болбосом, миллионерлер кандай сезет, эмне кылат, эмне болот, аны айта албайм. Анткени менде жок десем. Туурабы? Мен миллионер болсом, мен айта алам. Сезип атам да, туурабы? Ошол нерсе чындык. Азыр ким миллионер болбосо же бай болбосо, байлар мындай дегени баары жалган. Неге дегенде, ал аны сезе элек. Качан адам ошол даражага жеткенде бирдемке айтса, ал сезгенин айтат. Сезүү, сезим бул чындык. Туурабы? Бирок коркуп атса, чынында коркуп атат ал киши. Жок, коркпой эле кой, мындай кылбай эле кой дей албайбыз. Ал сезип атат, ал чындык деген сөз. Бирөө сүйүп атса, туурабы, бир кишини. Ал чындык, сүйүп атат, анткени ал сезип атат, туурабы? Же жек көрүп атса, чынында жек көрүп атат. Сезимдер алдабайт, сезим чындык деген сөз. Ошо сиздин сурооңуз боюнча өзүн кадырлаган бирөөнү кадырлабайт деген искренний ошондой кадырлабайт. Азыр кадырлап аткан же коркуусунан, же өзүнү көтөрүш үчүн, же мактаныш үчүн кадырлаш керек. Же коноктош керек. Бирөөсү айтат, неге бетке айтсаң элдер таарынат? Менде ошондой проблема бар. Мындайда бетке айткан деген сөз адамга критика кылат. Бул жакшы деген сөздү да билдирбейт. Бетке айтты, мындай деген сөздөр болуп атпайбы? Ар бир адамда баягы этика бар да. Этика менен сүйлөш керек. А кээ биркилер ошо бетке айтканды жакшы көрөт. Ал ошентип өскөн, ошондой эмеде кылган, ага норма мисалчы. Анан караңыз, эгер бетке айткан сиздин жашооңуз оңоп атса, проблема жок, кете бериңиз бетке айтыпчы. Анан бир проблемаңыз болсо, анда токтоңуз. Бир аз дипломатияны колдонуңуз, этиканы колдонуңуз, бир аз эмени колдонуңуз. Адамдар неден түшүнөт, нени түшүнөт, ал кандай реакция болот дегенчи, ал да илим да. Бул дүйнөгө келгенде биз аларды үйрөнүшүбүз керек, үйрөнүп атпайбыз мисалчы. Неге бир нерсени үйрөнүшүбүз керек? Анткени бактылык сезимибиз жогорку бактылык сезимдерди жашашыбыз керек. Анан ийгиликтерди көрүшүбүз керек. Бул дүйнөдө кандай даражага жетебиз? Мага ушундай да, Максат Муктаровдун потенциалы канча экен? Бүт техникаларды колдонду, диндеги болгон нерселер, метафизика, физиканы колдонду, ошо Максат Муктаров канчалык чоңоюп экен? Кудайдын берген нерсеси да, ошо Кудайдын берген нерсесин Максат Муктаров канчалык чоңойто алат экен? Кудайга канчалык ыраазы болуп, Кудай андан канчалык ыраазы болот экен? Ошонун даражасы бул дүйнөдө. Аябай чоң нерсе да, мисалы. Мен билбейм да канчалык чоңой алам. Бирок мен каалаганым чоң, ошол жака карап кетип атам, качан өмүрүм бүтөт, качан ошол жака жетем, аларды эме кылат. Бирок биз ошол жака карап кетип атабыз. Анан бир нерсе бар, адам нерсе эмес экен да. Бул аяп өткөндө бир нерсе айтканда жакты. Вещи бар го, стол, кагаз, бирдемге. Адам процесс. Процесс деген билесиз мындай, токтоп калбайт да, бул дайыма уже кыймылдап атат. Психологиясы кыймылдап атат, денесинде канча нерсе кыймылдап, бул процесс да, дайыма адам процесс. Бүгүн мындай, эртең мындай. Бир жерге жетти, бол, токтоп калды деген нерсе жок. Эгер токтоп калса бизде проблема, туурабы? Ошол сыяктуу. Ошого биз процессбиз, биз өнүгүп атабыз, өнүксөк бактылуу болобуз. А мен мындаймын, мен азыр ошондойсуз, азыр билбейсиз. Бирок үйрөнбө деген же үйрөнбөй турган бир эч ким эме кыла албайт сизге. Сиздин мээңиз ичиңизде, туурабы? Оюңуз ичиңизде бирөө тосуп койду, интернетте жаап койду, китеп бербей койду. Отуруп, могул жерде отуруп эле үйрөнөбүз. Күн чыгып атат, күн батып атат. Канча саат өттү? Жалбырак жашарып атат. Неге жашашы мүмкүн? Ойлонсоңуз, эчтеке болсо да үйрөнөбүз. Агай, сырды сактоонун жолдору жөнүндө маалымат бериңчи дейт. Бир суроо экен. Сырды сактоо, бирөө айтат, бирөөгө айтпа деп өткөндө кимден уктум? Нуржигит Кадырбековдон уктумбу? Эч кимге айтпа деп сен айтып атсаң дейт, сен өзүң сактаган сырды бирөө кантип сактайт дейт. Сен айтып атасың сырды. Сыр деген мындай да, мисалы кээ бир нерсени, ар нерсени, мисалы мага ар нерсени сыр кыла бербейм да, мисалы ачык жашайм көбүнчө, балким мен экстравертмин да. Анан бирок сыр деген нерсе дагы бар. Определенный намыс, ошондой нерсе, ал отдельный темалар, мисалычы үй бүлөнүн сырын чыгарбаш керек сыяктуу. Же бирөө мындай болсо анын уят кыла тургандай кылып айтпаш керек сыяктуу, ошол сыяктуу. Анан сактаган деген сөз, аны определенный техника менен сактайсыз, ал ичиңизде кармаганды үйрөнгөндү үйрөнсөз, ал башка бирөөгө айтпасаңыз деле нормальный деген жашоону үйрөнүш керек. Атак адамдар көбүнчө айтпасам болбойт деген сыяктуу. Кээде агай могу адам жүрөгү эме болуп калат го. Эле
наглость второе счастье менен жашаган адамдар көп го, ошолор Кандай боюнча наглость эмне второе айтып кете аласыз? Наглый адамдар болот го. Мындай наглость да кээ бир жерден керек болот экен. Мындай мен ушул күнгө чейин көп адамдарга мындай уступка кылып жашачумун да. Мен уступка кылбай буну жаман деп ойлочумун да. Бирок бардыгына уступка, сеники тура деп бирөө эметсе эле кечирип кой мындай подсознательно, психологически терең каза турган болсо кадыр баркың жок болуп калат экен да. Анан ошон үчүн буга күчтүү эрк дагы мындай адамды сезимин мынтип жүрөгүнө достучаться эте турган деңгээлде сөз, анан ошондой эрк болуш керек экен да. Билбейм, көп жерден жумшак Сиз азыр боло берсең дагы жөнөкөй тилдер менен аябай сүйлөп жумшак атасыз да. болуп, Мен аябай сизге жакшы. башка техника үйрөтөйүн. Ушул азыр мен түшүндүм сиздин азыр проблемаңыз. Сиз айтасыз, мен баягындай макул деп анан эрктүү болсо макул дебей коем деген ситуация болуп атат да, туурабы? Анын кереги жок. Түшүндүм эми. Анын кереги жок. Анткени сиз ошондой жаралдыңыз, бул жакшы эле эме. Менде, мисалы, менде деле ошондой бар. Мен баарына макул. Анан бир бул 3 сааттык бир тренинг өткөндөн кийин орус бир психолог менден плохой Макс деген таап чыкты. Атыңыз ким эле? Мен азыр ушу техниканы үйрөтөм сизге. Плохой Айтбек деген страх бар сизде. Ушундай ситуация болсо, менде да көп болот. Эми плохой Айтбек деген страхты кантип жеңебиз? Плохой Айтбек деген обычно бирөөгө макул дейт, неге дегенде аны макташ керек, ага муктач. Же ал коркот жаман болгондон. Плохой Айтбек дегенден коркот. Бирөө плохой бул бала жаман дегенден коркот. Түшүнүктүү болдубу? Жөн плохой Айтбек деген концепция алып алгам. Мен просто меники плохой Макс болчу да. Түшүндүм. Эми от прошлого келип атат да. Үйдөгүлөр аябай болчу да. Эми бир аз сизди көрүп болсун. Эми баягы өзүм жертва, башка адамдар монтип жашап атат эмес, барыбыз да бар. Ошого так что аны баягындай ата-энени эмеканын кереги жок. Ата-энелердин ата-энеси да ушундай, башкалар үчүн ал не важно. Анткени азыр сайке деген техника чыкты, өзүңүздү подсознанияңызда оңдобосаңыз болот, неге чыгарып алсаңыз болот, уже башка нерсе ойлоп өнүк салсаңыз болот. Эми ол болбойт экен, андай кабыл кылбаңыз. Анткени Кудай бизди өзгөртө алат, биз өзгөрө алабыз. Башкача адам боло алабыз. Ошого ал нерсе мындай. Плохой Макс деген же плохой Айтбек деген мындай иштейт. Эгер кылбай койсом, ал мени жаман көрүп калат дейт. Туура, ошондон коркосуз. Же ал мени макташ керек дейт. Мен ошону үйрөнгөндөн кийин мен өзүм жашоомду айтайын. Бирөө бир жака чыгырды, туурабы? Мен аяка эмне үчүн барышым керек? Өзүм жумушум бар да, бир иш кылып атам. Мен плохой болуп калат десем, уже барбай коюп атам. Анткени мен барсам, мен Кудайдан коркпой, адамдан коркуп атам. Бир. Же экинчиси. Бирөө чыгарып атат, мен көбүнчө студенттер чыгарат эле, мындай байке келип эме кылбайсыз деп. Аналарга барып эле өзүнчө бүт жардам берип, монда кылып, аябай крутой Макс болуп жүрөт да. Максат байке сиз мындай, сени макташат эле да. Ал нужда. Түшүндүңүзбү? Мени макташсын деген сөз да. Ага муктаж сыяктуу да. Ошон үчүн ачык деп айтпайм. Ошондон кийин эмне кылдым? Эгер мен барсам, алар макташ үчүн барып атамбы, же чынында эле Кудай ыраазычылык үчүн барып атамбы? Эгер макташ үчүн болсо, барбай коюм. Анткени ал техниканы үйрөндүм да. Анткени алар мактаган менен Кудай ыраазычылык болот да, анда сооп жок. Жөн алар мактап койду, алдым бүттү. Эгер Алла ыраазычылыгы болуп атса, ичимден сезсем анычы, анда барып атам. Ошого биринчи эмелерди токтоттум. Бир жерге барганды, же бирөөдөн коркуп барганды, же эме кылып, алар мактасын деп барганды, ошону токтото баштадым. Анын үчүн да өзүңүз сүйө башташыңыз керек, заодно. Булар бүт барып параллельно кетиш керек да. Өзүңүздү уже сыйлайсыз, жакшы кийим, жакшы тамак, эме кылып адам өзүнө. Анан определенный кишилер менен сүйлөшпөшүңүз керек, анткени ал сизди кайра ошо жаман эмелерге түшүрүп салат, мисалычы. Алар эми сиз келип эле жамандап сүйлөгөн жок, ал сиз ошого барып атасыз. Ошо сиздин сурооңуз боюнча самолюбияны көтөрсөңүз, баягылар чечилет. Эң көрүнү самолюбие. Ошолордун баарынын эң көрүнү самолюбие. Мындай, самолюбие көтөрүлгөндөн кийин бирөө Айтбекти жаман десе дагы норма. Окей, жаман десин. Не болуптур? Крутой өзү, же мындай өзү, мондай болуш керек. Туурабы? Дүйнөнүн баары сизди мактаса да Кудай жакшы көрбөсө, бир тыйынбы?
туурабы? Же Кудай сизди жакшы көрсө, дүйнөнүн баары жаман көрсө дагы бир тийинби? Главное, Кудай жакшы көрүп атат да, туурабы? Башкалар эмне кереги бар? Анан дагы бир ключ айтып коеюн сизге. Эгер Кудай сизди жакшы көрсө, анда периштелерге айтат экен да. Периштелерим, ушул Айтбекти жакшы көрөм, силер да жакшы көргүлө десе, периштелер барып адамдарга айтат. Тааныбаган адамдар баары билет экен дагы. Анан жаңы эле бирөө менен таанышсаңыз, сизге аябай жакшы жылуу учурайт да. Жакшы эме кылат. Неге? Анткени сиз Кудай жакшы көрдү сизди, периштелер адамдарга айтты, адамдар сизди тааныбаган, орус, американец, кыргыз айырмасы жок, баары сизди жакшы көрдү. Уже короткий путь да, логично. Лучше, чем Кудайга жакшы болгон жакшы, чем ар бир адамга барып, могга барасың, анын канча убакыт өткөрөсүң, тиге барасың, ага жакшы өткөрүп, тиге барасың, ага жакшы, анан алар жакшы көрүп, макул деп аябай рахматын айтты, сизди сүйүндү, сооп да жок. Кудай айтат, сен тигинен мактасын деп барбадың, мына мактады. Болду, эми эмнеге сооп берейин сага дейт. А сооп алыш үчүн именно адамдар макташ үчүн эмес, именно Алла ыраазычылык үчүн кылган нерседен сооп. Ниет жүрөк ошол жака кетишти. Ниет жүрөк деп мындай сөзүн айтып коебуз. Азыр мындай көп кишиге айтам да, мына. Жөнөкөй обычный сөздөр айтып атпайбы? Жүрөктү угуш керек, гармондуу жашаш керек, эрктүү болуш керек. Булар түшүнбөйбүз. Бул не деген сөз? Аларды ме өтүп кетет. Тамырын, сезим менен мындай бир осознанно нерсени аласыз, не сезип атасыз деп атпайбы? Мисалы, бардыңыз, сүйүндүңүз, туурабы? Айтасыз, алар мени мактасын деп барып атат. Сезимиңизди билесиз өзүңүз, туурабы? Бир жака эмнеге барып атасыз? Алар мактасын деп барат. Сезим болдубу? Сезим билем, ал сразу сезилет. Вот, ошондой сезгенде ошону түшүнүңүз. Бул душан ук деген эмес, баягы бул жүрөктү ук деген эмес. Мындай, не сезим болуп атат? Сезим гид да, мындайчы. Сезим туура направление берет. Ошолордон үйрөнүш керек. Менин ошол менен көп байкайм да, өзүмдү көп алдайм деп, ошонун айынан дагы өзүмдөн ушул өзүмө болгон сүйүүнү ош бетер бастыра берем да, мынтип өзүмү аралап жей берем да. Ушунун натыйжасында эми мындай Тубак раматылуу бир сөзү бар. Эки жүздүүмүн депчи. Эки жүздүүмүн деп. Эки жүздүүмүн депчи. Короче, мен мындаймын эмесмин дейт. Таш ошондой, тоо ошондой, суу ошондой, сен адамсың, өзгөрөсүң деп. Ошо сыяктуу. Андай эмес, биринчи, жанакы жигит, сизден мурдагы жигитке айттым менчи. Биринчи азыр кандай болсоңуз кабыл кылыңыз. Анткени ата энеңизди сиз тандаган жоксуз, ошондой семьяда өстүңүз, ал не важно. Сиз кандай болсоңуз, азыркы состоянияңызды Кудайга шүгүр, ушундаймын деп кабыл кыласыз. Андан кийин мен кандай болгум келет дегенде, каалаганыңыздай боло бериңиз. Бирок кармап туурабы? Ата энеңиз мындай болбойт, тигиндей болбойт, ичин кармап тур. Жок. Азыр эркиңиз бар, туурабы? Выборыңыз бар, туурабы? Чоң ойдуңуз, туурабы? Болду, үйрөнүңүз, эме кылыңыз, каалаган киши болосуз. Жашоого машыгуу деген ошол да. Ошого биздин тренингге катыштыңыз беле? Биринчиден Телеграмда тренинг бар. Ошону айтам, 35 сабак бар. Жашооңдун пульти ички дүйнө. Ойду азыркы бүт суроолоруңузга жооп аласыз. 35 сабак. Анан үйлөнө элек экенсиз, дагы бир тренингиз бар, 18 сабак. Бактылуу үй бүлөнүн сырлары. Вот, ошонун эки тренингдерин өтүңүз. Сайкеге келиңиз. Менин түз эфирлерим көрүңүз, суроолоруңузду жазып, жоо биздеңиз таппасаңыз, мага бериңиз, анан болду. Аябай көп нерсе болду. Аябай чоң, мощный өзгөрүү болду. Максат устаз, эмен да бир көрүп коесузбу агай? Мен бир сизге жөнөтөрүм. Жашоо философиясы деген Telegram канал бар. Ошол жактан да бир жазып, бир аз суралапчы. Ошол жактан эме алып барамын да. 50ге жакын. Жок, аны эме кылабыз. Мен азыр убактым жок да, мен ар кимге эме кылам, бирок мүмкүнчүлүк болсо кылам. Атак эме, мен азыр өзүмдүн жумушум бар биякта. И заодно мен азыр коучингге эме кылып, канчалык убакыт бөлөсөм ошондой. Анан Чыңгыз мырза менен иштейм, Москвада 2 коуч менен иштейм. Азыр менин максатым ошо тренингдерди өткөрүп, аларга үйрөтүп, алар дальше алып кете алсын, ошондой кылам. Азыр максатым ошо. Ошо сыяктуу. Сизге ийгилик каалайм, ал жерге туш келет. Азыр бүгүнкү деле ошондой. Сиз каалапсыз, Кудай совпадение кылдырып мындай эме кылат. Буну биз баягындай организация эте албайбыз. Буну ошо ичиңиз Кудай менен сүйлөшөсүз, ага айтсаңыз, Кудай любой кишини алып келет. Азыр Максат Муктарович менен 1 сааттан көп сүйлөштүк, Буну ким организация этип алат?
Bravo. Мен жумушумдан калып даже убакыт өтүп атат деп атам, бирок турам да могул жердечи могунда. Ким контроль кылат? Кудай контроль кылат. Ошого ошондой техникалар бар. Жанакы жерде биздин эмеге кирсеңиздер, эмедеги азырынча мындай да айтайын, бизде ар түрдүү азыр тренингдер болуп атат. Чыңгыз мырза бөлүп 5 күндүк тренинг өтүп атат, 7 күндүк тренинг өтүп атат, ал офлайн өтүп атат, онлайн өтүп атат. Кайсынысына туш келсеңиз кирип катыша бериңиз. Кайра катышсаңыз дагы катышыңыз, дагы башка нерсе кыл. Бул жерде өнүгүү болуп атат азыр. Биздин чөйрөдө, биздин мурдагы окуучулар менен дагы аябай уже активность башталды. Биздин өнүгүү командасына кошулгус келгендер, бизди таап бир эме болсо ошого барып, тренингге катышып, ошентип кете бериңиздер. Ал жерден достор табасыздар, единомышленниктер таап каласыздар. Аны же бирөөнүн успехин угасыздар, мисалы, же суроо жоопко киресиздер Телеграмдан. Ал жерде бирөө суроо берет, мен жооп берем сыяктуучу. Ошо сыяктуу. Ошо. Болуп турганда, мен сиздерди эми баягы азыр көрүүчүлөр бар, эмелер бар. Эми мен билбейм каяктасыздар, эмне кылып атасыздар. Сиздер жолун табыңыздар, Москва болобу, онлайн болобу, офлайн болобу. Бирок менин аябай каалаган баарыңыздарга ошо эмне билсем баарын үйрөтүш да. Анан мен деги эле күнүгө үйрөнөм. Күтүү дегенди мына бир жума болду элек азыр, жаңы уже эме болду да. Мен китептен окуган жокмун, просто мындай бир күтүү деген бирдем келет, аны изилдейм. Мындай экен, тигиндей деп туруп, анан бир уже эме чыгардым. Ушундай. Баарыңыздарга чоң рахмат, Алла ыраазы болсун. Дагы эме боюнча дагы бир жолу акыркы кайталап коеюн, Сайкей боюнча Бишкекте болду, башталды, калган уже дагы уже боло баштады. Экинчиси Москвада болот, ушул эмки жума. Ошого да катышыңыздар. Офлайн, онлайн. Офлайн, онлайн деген ошо. Онлайн, офлайн. Офлайн бир коуч бар, онлайн мен болом, чогуу болобуз. Болуптур Айтыбек. Ийгилик каалайын. Чоң рахмат. Болуптур, жакшы. Эчтеке эмес.